Bismillahirrahmanirrahim. Efirimizi başladık. İzmina туралы сақот. Эки группага офлайн интим гимнастика үйрөттүм. Оргазм боюнча сабак болду офлайн форматтагы группаларга. Аял эркек мамилеси тууралуу жакшы сабактарды өткөрдүк бүгүн. Офлайн форматтагы айымдар барсыздарбы? Кирдиңиздерби, кире элексиздерби? Так, музыканы өчүрөбүз. Ошентсе дагы сиздерге азыр энергияга толуктурамын. Неге бетиңизге тырыш түшүп кетти? Массаж алдым көптөн бери. Барбыз, алтыным. Сиз Нур Ислам деген түшкө жээнки группада болдуңузбу же түштөн кийинки? Бүгүн эки группага тең сабак өттүм го. Бүгүнкү сабак жактуу сиздерге айтып коюңуздарчы. Айтып коюңуздарчы, жагымдуу кыз экенсиз, рахмат, ыраазымын алтындарым. Менин баракчама бүгүн жаңы кошулган, мени түз эфирден жаңы көрүп аткан айымдар барсыздарбы? Измена тууралуу сиздер менен бүгүн талкуулайбыз. Бүгүнкү сабак кызык болуп атса керек сиздерге. Измена жөнүндө эже эмнени айтат экен дегендей сонун жакты сабак, мощный. Кубанычтамын. Уланбекова, сиз дагы барсыз бүгүн? Болдуңуз бүгүн менин офлайндагы сабагымда оргазм боюнча. Чыдамсыздык менен күттүм. Жазып коюнчу измена тууралуу деп. Биринчи жолу катышкан айымдар, мен жаңыдан көрүп атам. Абдан кызыктуу сабак. Жакшы, баштай берели. Ой, очень приятная женщина. Рахмат, жаным. Онлайн 43-дөмүн. Онлайн катышып атам, аракет деген айым. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Офлайндагы айымдар бар экенсиздер, онлайндагы айымдар бар экенсиздер, биринчи көрүп аткан айымдар бар экенсиздер, күтүп аткан айымдар бар экенсиздер. Ыраазычылык билдирем. Анда эмесе созбой баштай берели. Сизди көргөнүмө кубанычтамын, ыраазымын алтындарым. Биринчи жолу. Жакшы. Кубанычтамын. Азыр мен комментарийди өчүрөйүн, саламыңыздарды кабыл алдым. Жаңы кошулган айымдарды дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Жаратканыма чексиз шүгүрлөрдү айталы. Бизге мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенине чыдамсыздык менен күттүм, будильник коюп алып. Кубанычтамын. 37-де катышканмын. Азыр кыздар, сабактар боюнча сурап атасыздар. Онлайн сабак 990 сом, интенсив тарифи, про тарифи 2000 сом. Бул баа өсө турган. Сабактардын баасы өсөт. Кымбат дей турган болсоңуздар, айымдар, анда менин сабагым сиз үчүн эмес. Азыр көрүп атасыздар, менин сабактарымды канча урдап, кечеде Самара деген кыз интим гимнастика туура тамактанып өтөт экен. Менин даже гимнастикаларымды алып алыптыр. Дагы менин темаларымды сөзмө-сөз көчүрүп алгандар бар. Сторизде бир күн уруштук, аны көргөн болушуңуздар керек. Мен негизи андай негативден алыс адаммын, бирок 1 жылдан бери кайра-кайра айтып келип аттык. Анан айтып коюуга туура келди. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз.
измена бул аялга берилген сыноо деп айтабыз. Измена деген бул аялга берилген сыноо. Көп аялдар изменадан кийин катуу жыгылат. Изменада аялды эки адам жыгат. Күйөөсү жана күйөөсүнүн любовницасы деп айтсак болот. Экөөнүн алдында аял катуу жыгылат. Катуу стресс болот, өзүн жоготот, инсульт алып калган аялдар бар изменадан кийин, реанимацияга түшүп калдым деген аялдар бар изменадан кийин. Бирок бул ошол аялга өзгөр деген белги экен да. Измена кылганда аялдар эмне кылат? Чачтарын кыркып, жакшынакай кийинип өзгөрө башташат. Эркек аны дароо байкайт. Эркек өзгөрөт, аялдын асты үстүнө түшө баштайт. Аялдар эркек болду өмүр бою өзгөрбөчү деп сезебиз дагы, кайра өзүбүздү таштап коебуз да. Измена эмнеге пайда болот кыздар? Эң биринчи себеби бул эркекке берилип кетүү. Эркекке берилип кеткенде аял өзүн унутуп коет. Пендеге жагына баштайт. Өзүн идеал көрсөтө баштайт. Өзүнүн айланасындагы адамдарды идеал тута баштайт. Кайын журтун идеал тутат, күйөөсүн идеал тутат. Аны үчүн күйөөсү эң жакшы адам, кайын журт эң жакшы адам. Жана өзүн өтө жакшы көрсөткүсү келет дагы. Аз эле убакыттан кийин аял киши 1 жылдан кийин эле карасаң, келиндерде толуп кетет, эмоциясы жок. Эмоция бере албай калат, жумушка өзүн арнап койгон, жуунганга убакыт таппай калган, аялдын мындайча айтканда кызыгы жок. Мыктыбек Арстанбектин жанагы айтып атпайбы, Мыктыбек Арстанбек деле, эркек болуп ал деле айтып атат да, Мыктыбек Арстанбек агай айтып атат. Мыктыбек агай деп айтайынчы, Мыктыбек агай. Көп аялдар аял эмес, катын болуп жашап атасыңар деп айтып атат. Негизи туура кыздар. Эми биз өзүбүздү күнөөлөбөшүбүз керек, эркекти дагы күнөөлөбөшүбүз керек. Биздин кыргыздарда кандай тарбия берилди? Библия боюнча негизи тарбия берилбеди. Кыз балдарга кандай тарбия берилди? Сен могу жумушту жакшы кылбасаң, сени эртең күйөөң жеткизип келет. Сен шерменде болосуң. Сен могу жумушту жакшы кылбасаң, сени кайнең жеткизип келет. Кызыл камчы күйөөгө туш болосуң го, мени шерменде кыласың го деп атып эле биз жумушка берилип кеттик. Анан ортодо биз бат эле өзүбүздү унутабыз, эркегибизге да апа болуп алабыз. Мына караңыздар. Аялдын 4 сыпаты бар. Ханышайым сыпаты, кожейке сыпаты, любовница жана девочка сыпат. Назиктик деп айтабыз, себеби дегенде девочка дегенде биздикилер түшүнбөй калабыз, караңыздар. Орустарда айтылат да, девушка сыпат деп айтылган жок, орустарда девочка деп айтылып атат. Биз назиктик деп айтабыз. Эми мындай кыздар. Мен муну эмнеге айтып атам? Бул жарык жашоодо аялдын дагы, эркектин дагы өзүнүн ролу бар. Аялдын ролу кандай? Караңыздар мына. Эркектер бизге эмне кылыш керек? Эркектер бизди сүйүп турушу керек, бизди коргоп турушу керек, бизге көңүл бурушу керек, акча бериши керек, бизге балдарыбызга мээрим бериши керек, Эркектин бул Кудайдын алдындагы милдети, үй бүлөнүн алдындагы милдети. Эми бул нерсени алуу үчүн аял эмне кылыш керек? Аял бул нерсени алуу үчүн, караңыздар, эркек иштеп акча таап үй бүлөсүн багыш керек экен. Ал үчүн аял биринчи кезекте өзүн сүйүшү керек экен. Муну мен чыгарып алган жокмун. Бул динде дагы бар, психологияда дагы бар. Аял өзүн сүйүшү керек экен. Караңыздар, биринчи балдарга мээримдүү болушу керек экен. Көп аялдар күйөөсү менен мамилеси сонун, баласы менен мамилеси бытчыт. Күйөөсү менен мамилеси жакшы болгонуна, күйөөсү жакшы сүйлөп койгонуна курсант болуп өзүн бактылуу сезип жүрө берет, бирок балага келгенде мээримсиз айкырат. Күйөөсүнүн жанында жан меркелейт дагы, баласына барганда айкырат, Ажаан апа болуп чыга келебиз да, ар бир балабызга биз туура тарбия бергенди билбейбиз. Мисалы, мына азыр кыска көрсөтө кетейинчи. Азыр
балдарыбызга эң бул жаманы биздин тирүү туруп балдарыбызга мээрим бербегенибиз. Жок болсо айла жок. Жок болсо ким берет мээримди? Бирок тирүү туруп мээрим бербесек, бул өтө жаман. Жоктон дагы жаманбыз. Азыр мына көрсөтүп эле коеюн сиздерге. Кайра көрөм десеңиздер дагы эфирде. Кайда жүрөт? Да, кайсынысы? Мына балада үй бүлө мүчөсү, бул бала тарбиялоо сабагында ушуну көрсөтөм да. Мына балдарыбыз менен мамиле кайсыл деңгээлде? Байкаңызчы, канча балаңыз бар сиздин? 1, 2, 3, 4, 5, мүмкүн 6 балаңыз, мүмкүн 4 балаңыз бар, Ар бир балаңыз менен мамиледеги деңгээлиңизди скрин кылып алыңыз дагы өзүңүз ушул жашоо дөңгөлөгү деп айтабыз. Жооп бериңиз, скрин кылып алып туруп, тартыңыз сүрөтүн эринбестен. Ар бир балаңыз менен мамиледеги деңгээлиңизди карап чыгыңыз. Скрин кылып алдыңыздар да, балдарыбызга, демек балдарыбызга мээримдүү болуубуз керек экен, өзүбүздү сүйүүбүз керек экен, анан хочу дегенди билишибиз керек экен. Караңыздар, ал үчүн 5 жыл университетте оку дагы акча тап, анан күйөөңө мындай кыл дептир. Сен күйөөңдөн өзүңдүн каалаганыңды алыш үчүн болгону өзүңдү сүй дейт. Өзүбүздү тили ирээттүү болуш керек экен, тилинде фильтр болушу керек экен. Өзүңдү сүйүү үчүн эмне кылышың керек? Сен өзүңдөн үстүңдөн иштешиң керек. Аялдын 4 сыпаты боюнча кыска айта кетейин. Ханышайым сыпаты деп айтабыз. Аялдын коомдо өзүнүн орду болуш керек. Кандай орду болуш керек? Коомдо орду бол деген бир кесиптин ээси болуп алып, бир башкар, мекемен деген сөз жок. Боюн түз алып жүргөндү билет. Хозяйка ханышайым сыпаты бар аял. Кайсыл жерде сүйлөп, кайсыл жерде сүйлөбөй коюшту билет. Тилинде фильтри бар аял. Муну негизи 4 сыпат өзүнчө бир сабак болот. Азыр мен сиздерге кыска айтып атам да, 25% болуу керек. Эгерде бири көбөйүп кетсе, мисалы ханышайым сыпаты кандай, сүйлөгөн сөзү ордунда деп атабыз, таза, тыкан, өзүнүн боюна каранган, кайсыл жерде сүйлөп, кайсыл жерде сүйлөбөй коюшту билген аял. Эгерде ушул жерден эле түшпөй койсо, күйөөгө, мисалы кандай болот? Сен мага мындай кылышың керек, эркектен талап кылганды билет да, мындай эркек аялдар апа болуп алат күйөөгө, күйөөнүн бардык проблемасын чечет, анда баланс бузулат. Ханышайым сыпатынан кожоейки сыпатына, любовница сыпатына, девочка сыпатына өтө калганды билүү керек. Мен да мурда ойлогом, кантип эле ушундай болсун деп. Жок, кыздар. Бул сиздердин колуңуздардан келет. Хозяйка сыпаты деген ким? Тамакты даамдуу жасайт. Апасына, күйөөсүнө, балдарына мыкты баягы колдойт, балдарын да колдой билет, жана күйөөсүн да колдой билет. Тамак жасаса казандын чекесине коюп калат жүрөгүн. Бирок көп аялдар хозяйка сыпатына келип такалып калганбыз. Оюн ачык айта албайт, бирок тамакты жакшы жасайт, конокту жакшы күтөт. Төшөктө любовница болгонду билбейт, бирок үйдү таза жыят. Эркелегенде назиктикти девочка болгонду билбейт, бирок балдарына мээрим бере алат, күйөөсүнүн жакасын агарта алат. Мындайча айтканда, бир үйдө инструментпиз да, кир машинабыз жөн эле, служанкабыз үйдө, посудомойкабыз, бирок биз аял эмеспиз. Аял деген ким? Аял деген керек жерде любовница болгонду билүү керек. Любовница болуу үчүн төшөктө ачык болуу керек. Көп аялдарда любовница сыпаты өчүп калган. Себеби дегенде бизге кандай тарбия берди? Кыз бала деген эркектерге күлүп сүйлөбөш керек, уят болот, эркектер деген колдонуп кетет деген сыяктуу сөздөрдү угуп чоңойдук, Көп аялдарда ушул любовница сыпаты жок. Девочка деген ким, кыздар? Неге девочка деп турат? Көп аялдар кандайбыз? Девочка сыпаты кимде жок? Эмоциясы жок аял, кичинекейинде көп сын пикир уккан аял да. Көп салыштырылган, мисалы. Айгүл менен Нургүлдөн сен эмнең кем? Ал жасаганды неге сен жасай албайсың? Сен кымбат кийинип атасың, эл жебегенди жеп атасың. Демек, сен деген мыкты окушуң керек, талапты көп койгон ал кызга, Демек, бул только мыкты болуу жөнүндө гана ойлоду да.
Же болбосо ал классташыңдан сен эмнеңдеп сен эмнеге окубайсың салыштырылдык мындай кыздарда девочка сыпаты жок болуп кетет. Эрте жоопкерчилик алып алганбыз. Кичинекейибизден биз бала карап чоңойдук го. Бир баланын махабатын бир бала уурдап койду да. Бала карап чоңойдук, жоопкерчилик алып алдык. Курчак ойной турган кезибизде биз бала карадык. Баланы жыгып койгондо биз таяк жедик. Мындай кыздарда эркелөө деген жок болуп кетет. Мына ушул 4 сыпат жок болгондо эркектин жанында как будто аял жок. Эркектин энергиясы көп. Эркектин энергиясы аялдардыкына караганда бир канча эсе күчтүү. Эркектер энергия берүү керек, андан алуу керек. Кайра аны алуу керек. Эгерде аял эркектен энергия ала албаса, алганды билбесе, я хочу дегенди билбесе, анда эркек аны керексизген башка аялды таба издейт деп айтсак болот. Эркек аялга керек болуп жашагысы келет. Керек болуу үчүн эмне кылыш керек? Жардам сураганды билишибиз керек. Ресурсу бар аял болушубуз керек. Кыздар, сабак жагып атабы? Күткөн сабагыңыздар бүгүн кызыктуу болуп атабы? Оюңуздарды билдириңиздерчи. Анан мен теманы улайын. Болбосо мен жөн эле туруп алып эле, монтип эле сүйлөп аткандай болот экенмин. Сабактар боюнча оюңуздарды айта кетсеңиздер. Баласы үчүн жок чыгар башын азап үйбөгөн. Тумулуп калса баласы төгөнө деген аргасы. Сонун кызыктуу деп атасыздар. Ыраазымын. Мо кыйшык болуп калыптыр. Мейлем, кыйшык болуп калса дагы өтө береличи, кыздар. Ресурсу бар аял ким? Биз айтып атабыз го, ресурс жоголуп кетет деп атабыз, жардам сураганды билбейт, өзүн жардам кылайыксы сезет. Ресурсу бар аял кандай болуу керек? Дистанцияны кармайт. Муну дагы өзүнчө бир тема кылып беремин. 4 баланс аял менен эркектин ортосундагы 4 баланс. Дистанцияны кармоо керек. Ааламда мындай закон бар да. Жазылбаган эч жерде, бирок бул закон күчтүү иштейт. Жакындасаң алыстайт, алыстасаң жакындайт дейт. Эркек менен аялдын ортосунда мына ушундай мамиледе закон бар. Жармаша берсең, оозун мурдуна тыгыласың, тажайт. Мисалы, кечинде уктаганда, ой, мен сени жакшы көрөм, анан сени жакшы көрөм, кучактачы мени, кечке жармашып атасыз. Тамак жедиңби? Өзүң жолугуң деп кыйшык байлагансың, кийимдериң кир. Баскан турганыңды даже көзөмөлдөбөйсүң, анан күйөөңдүн оозуна тыгыла бересиң, жедиңби, жей кой. Эркек тажап кетет. Өзүн сыйлабаган аялдан сый-урмат көрүү эркек үчүн бул кызыксыз. Элестетиңиз, сизди дагы өзүн сыйлабаган, монтип турган эркек сени жакшы көрөм десе, уккуңуз келеби? Сизге кызыкпы? Ошол сыяктуу эле өзүн унутуп койгон аялдын сүйөм деген сеси эркек үчүн кызык эмес, алардын дагы кыжырын келтирет. Ошон үчүн эң биринчи эркекти сыйлоодон мурда өзүңүздү сыйлаңыз. Өзүңдү сыйлабай туруп, эркекти сыйласаң өтпөйт. Эркекке көрүнбөйт, эркектин кыжырын келтирет. Сиз дагы өзүн сыйлабаган эркектин сый-урматын кабыл алгыңыз келбегендей эле, кыжырыңыз келгендей эле, өзүн сыйлабаган аялдын сый-урматын көргөндө эркектин дагы кыжыры келет. Дистанцияны кармайт дегенибизге эч эркекке жармаша бербейт, өзүнүн ордун билет, эмоция бере алат. Эмоция бере алат деген жылмай алат, күлүп сүйлөй алат да. Анан эмоция бере албаган аялдын жанында эркек узакка кала албайт. Ажырашып кетпеши мүмкүн, таштап кетпеши мүмкүн, бирок кылыктуу, эркекти мактай билген, күлө билген, жылмая билген аялга эркек баат тартылып кетет. Себеби биздин сулуулугубуз бетибиз аркылуу бааланат го. Биринчи
Ана эркектин сулуулугу мүчөсүндө, эркектер мисалы көзү жымшыйып турабы, тостоюп турабы, кандай болсо деле алар өзүн красавчик сезет да. Мисалы аялды кантип баалайт? Көздөрү карагаттай деп баалайт. Эркекте барбы карагаттай көздөрү, оймоктой ооздору деген нерсе жокпу эркекке? Эркектин мүчөсү аркылуу эркек өзүн баалайт. Ошон үчүн жыныстык катнашта дагы эркекти мактаганды үйрөнүш керек. Азыр кыстырмай айта кетейин. Төшөктөн алыстап кеткен эркектер бар да, жыныстык катнаштан кача берген, каалабай калган эркектер бар. Эгер андай болсо, ошол эркектин мүчөсүн мактоо керек. Анын сексуалдуу болбой атса, демек аны сексуалдуусун деп айтуу керек. Биз ойлошубуз мүмкүн да, эми андай болбой атса биз неге айтабыз деши мүмкүн. Жок, кыздар, алтындарым, бул биздин оюбуз. Эркектин психологиясы такыр башка, аялдын психологиясы такыр башка, баланын психологиясы такыр башка. Биз эркекке аялга карагандай карап алабыз, анан балага карагандай карап алабыз да. Бирок чоң адамдын, 18ден ашкан эркектин анын ой, кыялы, жашоо болгон көз карашы башка, алтындарым. Эгерде эркектер төшөктөн качып кала турган болсо, бар да мындай учурлар араңыздарда бар чыгар. Мүмкүн ал стресс болуп жүрөт. Мүмкүн сиз анын милдетин тартып алдыңыз да. Эркектин милдетин аял тартып алганда, эркек аялдан алыстап кетет. Керек болсо аялдан эле эмес, ошол сизден төрөлгөн балдардан алыстап кетет. Себеби сиз ага мындай, биз душманбыз да, аялым душман дебейт. Бирок ал биз бессознательно ага душман болуп кабыл алынабыз да. Эркектин милдети үй бүлөнү багуу да. Мына мо эркек, бул аял. Аял бар төмөндө туру керек. Төмөндө тур деген бул тряпка бол, плинтуска түш деген сөз эмес. Кичине уступкага бара бил. Эркек сени багат, сени коргойт, сен төмөндөсүң деген сөз. Сен андай кыйынчылыктан тосуп туруу керек деген сөз. Сен эркек үй бүлөнү башкаруу керек. Башкар деген сөз эмес бул. Эркектин чечими болгону дурус экен. Кыздар, мен дагы мурда мен башкарганды каалаганмын мурда. Ошентип ошибка кетиргенмин. Бул туура эмес экен да. Мындай өзүңдүн чечимиңди деле эркектен мындай ошол эркегиңдин чечимин күтүп турган сыяктуу, ушундай кылсам болобу деп сурасаң деле, эркек баш, аял, моюн дейт. Эгерде моюн акылдуу болсо дейт, баш өзүм бурулдум деп ойлойт дейт да. Ушул нерсени эске алышыбыз керек. Мына могу эркек, бул аял. Мындай да, эркектердин деле детский травмалары болот да. Анын деле 18ге чыкканча ата-энеси өз алдынча болууга уруксаат бербесе, эркектин өмүрүн башкара берет. Сен мондай окууга оку, сен мындай кыл деп эркектин өмүрүн башкара бергенде, эркек 18 жашка чейин өз алдынча болуп, сепарация болуп кетпесе, сепарация деген бөлүнүүгө, сепарация болуп кетпесе, өзүнүн чечимдерин өзү чыгара албаса, 18ден кийин да чечкинсиз болуп кала берет. Көп эркектер 18ден кийин чечкиндүү болот. Эгер 18ден кийин хотя бы ата-энеси урмат көрсөтсө. Көп үй бүлөлөрдө бирок эркек адам бир туугандарына салыштырылып калганда, анан мындай эркектерге көбүнчө аял доминант болуп кетет да. Ошол аял, ошол эркегине мисалы эмне кылыш керек? Бул эркектин духун көтөрүш керек. Мунун керек экенин көрсөтүш керек. Ой, сен молодец, сен керексиң. Керек болсо, кыздар, жөнөкөй эле кичинекей кир самын алып келсечи, сен алып келген кир самын аябай көбүрөт экен деп айтыш керек. Бул күлбөңүздөр, кир самын көбүрөт экен деп атат. Эмне деген сөз бул дешиңиз мүмкүн. Башталат бар майдадан, байкабайт аны майдадам дейт. Мен сиздерге математикалык техникаларды берип турган, эсепти берип турган жокмун, геометрияны айтып турган жокмун да. Үй бүлө темасы башталат бар майдадан, байкабайт аны майдадам. Ошол эркекти аял мактап атып, эркекти көтөрөт. Ыраазычылык айтып атып, керек экенин далилдеп атып эркекти көтөрөт. Эгер мого ата-энесинен сепарация болбогон эркектер болот көбүнчө, аны мого аял, эгерде койчу эрим кылбайт экен, мен өзүм кылышым керек экен деп, аял акча тапкыч болуп, үйдө проблема чечкиси болуп кетсе, мого эркек го, алсыз го, бул күчтүү да. Мого алсыз аял эркекти басып коет дагы, эркектин духу түшүп калат. Кортизол гормону бузулат эркекте.
тестостерон бузулат, эркекте кортизол иштеп турганда эркек күчтүү болот, ишке жөндөмдүү болот да. Кортизол гормон дегенде эмне бул кортизол гормон дешиңиз мүмкүн да. Мисалы сизди ит кууду да көчөдө. Ит кууганда күчтүү болуп чуркап кетесиз го, сизде күч пайда болду да. Ошол сыяктуу эле эркекте да кортизол гормону активдүү иштеш керек да. Эгерде аял үйдө доминант болуп кетсе, эркектин кортизол гормону бузулат дагы, ишке жөндөмү азайып кетет. Акча табыш булактары блоктолот. Эркектин гормондору бузулат мындайча айтканда, анан баягы акча тапкыч аялын мындайча айтканда көргүсү келбей калат да. Көп аялдар айтат, ушундай иштеп келем дейт, ормон деп араң көтөрүнүп келсең дейт. Мен көргүм келбей калды күйөөмдү, араң көтөрүнүп келсем, күйөөм жок дегенде колумда пакетти алып койбойт. Мен ушунчалык көңүлүм калды дейт. Колуңузда пакетти неге алып коет? Ансыз дагы сиз анын шагын сындырып, духун түшүрүп атсаңыз. Эркектен сурап үйрөнүш керек. Кыздар, мен да бир учурларда эркек болгонмун, мен да ойлондум. Неге менин күйөөм ушундай нерселерди өзү билип алып келбейт? Мен өмүр бою ушинтип эркек болуп өтүп кетемби? Өмүр бою эркектин камкордугун көрбөй өтүп кетемби деген ойлор менде да болгон. Бирок мен ушул сабактарымда сиздерге берген техникаларды колдонуп, көп техникаларды берем. Кыздар, аябай күчтүү техникаларды берем сабактарымда. Азыр эми убакыт кыска да, уже жарым саат өтүп кетпедиби? Болгону тилибизди фильтрлесек, туура сүйлөсөк, эркек өзгөрөт. Кыздар, мен да ойлогонмун. Силер менин күйөөмдү билбейсиңер да дейт болчумун. Силер менин күйөөмдү билбейсиңер да дейт элем. Жок, кыздар, күйөөбүз деле Кудайдын сүйгөн пендеси экен. Сураганды билишибиз керек. Мына жардам сурай билет деп атабыз го. Өзүнүн жардамга ылайыксыз сезген адам жардам сурай албайт. Ким дистанцияны кармай албайт, кыздар? Эркекке жармаша берет, оозу мурдуна тыгыла берет. Мындай кыздар баягы атасынан эмоция албай калган болушу мүмкүн. Апасы менен мамиледе бир апасынан ишеним албай калган болушу мүмкүн, көп жеме уккан болушу мүмкүн. Ушундай кыздар күйөөсүнө жармаша берет. Же болбосо баягы мындай кыздар да күйөөсүнө көп жармашат. Мындай ата-энеси өзү бакпаган, башка бирөө баккан, мындай кыздар дагы ата-эненин мээримин күйөөдөн күтө берет. Анан күйөөсүнө жармаша берет, күйөөсүнө жармашкан аялдын күйөөгө баркы жок. Эмоция деп атабыз, ким эмоция бере албайт? Ресурсу бар аял эмоция бере алат. Ал эми ким эмоция бере албайт? Ата-энесинен эмоция албаган аял эмоция бере албайт. Өзүндө жок нерсени бере албайт го. Мисалы, ата-энеден мээримге толгон бала жайдары болот да, мындай. Ал эми мээримге толбогон аялдын дайыма моо жеринде пустота, боштук. Азыр аны да ачып берем, алдыда. Өзү эмоция албаган, дайыма жеме уга берген аялдар эмоция бере албайт. Кичинекейинде көп сыналган, көп салыштырылган, көп жеме уккан кыздар эмоция бере албайт эркекке. Же болбосо кыз деген күлбөш керек. Кыз деген мындай болуш керек деген кээ бир аялдар айтат. Мен апам гестапо дейт. Гестапо деген бул жанагы ушундай сөздөр бар экен го, айтор, ошентип айтышат да. Мен апам вообще күлбөгөн, аябай мондай каттуу аял болгон дейт. Андай аялдар өздөрү да күлбөйт, себеби апасынан эмоция албады го. Өзүндө жок нерсени кантип берет? Сиз француз тилин билбесеңиз, балаңызга француз тилин үйрөтө албагандай эле, өзүндө эмоция жок, өзү албаган эмоция, өзү билбейт эмоция бергенде, аны күйөөсүнө бере албайт. Жардам сурай билет, ресурсу бар аял. Ал эми ким жардам сурай албайт? Өзүнүн жардамга ылайыксыз сезген, самооценкасы төмөн аял жардам сурай албайт. Жардам бербейт деп ойлойт. Өзү эркек болуп жумуш кылып үйдө өзүн робот катары алып жүрөт дагы. Мындай аялдарды көрүп атабыз го, маткасы түшүп калган, жатына түшүп калган, айланып кетейин, сен маткаң сыртка чыгып калыптыр, эми көтөрбө десең ким кылат, анан көтөрө турган эч ким жок деп айтат. Өзүн кудай көрүп алган го, как будто андан башка эч ким жок. Жок жаным, мен ден соолугум жакшы болбой атат. Мен эркектин жумушун кылбайм. Бүгүндөн баштап мен эркектин жумушунан бошотулдум деп айтыш керек. Акча балансы деп атабыз, акча балансы дегенде менин бүгүн күндүз разговорумда ким отурду? Отурган кыздар барбы? Күндүз разговор кылып аттым го. Отургандар барбы? Могу акча балансы дегенде мындай да.
өзү акча тапкыч болуп кетет. Өзү акча тапкан аялдардын көпчүлүгүнүн күйөөсү измена кылат. Анткени комментарийде өчүрүп койбосом мага тоскоолдук кылат экен. Могу айтып атабыз го, акча балансы деген эмне? Эркек менен аялдын ортосунда акча бул кагаз болуш керек. Акча кагаз десе, өзүң баарын кыла бер эми. Акча үчүн урушпайын деген сөз эмес. Акча үчүн уруш деген да сөз эмес. Акча бул күйөө экөөбүздүн ортосунда кагаз деген нерсени мээңизге алып келиңиз. Бирок эркегиңиз сизге акча жумшагандай деңгээлде өзгөрүшүңүз керек. Эркек акча жумшаган дүнүйөгө кылдаттык менен карайт. Бекер нерсеге сиз дагы бекер карагандай, эркек дагы акча жумшабаган дүнүйөгө кызыкпайт. Ал эми эркек өзү керек болгон аялга да, эркектен жардам сурай билген аялга, негизи эркек керек болгусу келет да. Биз эркекке көбүнчө сен керек эмессиң деген сигналды беребиз. Кантип беребиз? Жардам сурабайбыз, акча сурабайбыз, өзүбүз акча табабыз да баарын өзүбүз камсыз кылып алабыз да. Анан эмоция бербейбиз. Мындайча айтканда, сен керек эмессиң деген нерсени беребиз эркекке. Же мактабайбыз. Мындайда эркек өзүнөн алсыз аялды издей баштайт. Көп аялдар мындайда, мисалы күйөөсү 10 000 табат, же болбосо 20 000 табат, ал эми аялы 50 000 табат да, мындайда аял өзгөрөт. Мен могу үйдүн мондайын кылдым, күйөөм деле кылса болот эле, ал үйдү сиз каалап атасыз го. Сиз каалагандай үй салууга, сиз каалагандай баарын бүтүрүүгө эркек милдеттүүбү? Сиз өзүңүз ойлоңузчу. Сиз кудайсызбы? Биз аялдар көбүнчө ушул жерден адашабыз. Эгерде кымбат үйдө жашагыңыз келди, кымбат тамак жегиңиз келди, ал сиздин каалооңуз. Эгер иштеп аткан болсоңуз, аны сиз дагы кылганга болот. Өзүңүздүн каалооңузду өзүңүз аткарганга болот. Бирок эркектен дагы сурап үйрөнүшүбүз керек. Чөнтөгүңүздө акчаңыз турса дагы күйөөңүздөн пресс сураңыз жок дегенде. Жолук акча сураңыз, жолук алып берчи деңиз. Үй ичинде биз көбүнчө эркек менен үй ичинде жолугабыз го, жумушта эки башка болуп калышы мүмкүн, же болбосо күйөөңүз менен бир жумуштасыз. Бирок үйдө чогуңуз го, үй ичине кийгенге кийимди көбүрөөк күйөөңүзгө алдырыңыз. Үйгө боло берет дегенде жыйыштырыңыздар. Кыздар, биз азыр өтө бат өнүккөн заманда жашап атабыз. Демек, баары жаңы, баягы үйгө боло берет. Үйгө деген эскини кийет, үйгө деген жамакты кийет деген нерсени жыйыштырып алып салалы. Ошол түшүнүк мээге сиңип калган үчүн биз үйгө жакшы кийүүгө өзүбүздү ылайыктуу сезбейбиз. Акча балансын кармоо деген бул эркектен дагы сурай билүү, өзүңдү акчага, жакшы нерсеге ылайыктуу сезүү. Ал эми өтө көп нерсе талап кылып албоо, сен тапкан акчаны күйөөң дагы тапканга милдеттүү эмес. Кечиресиздер. Мисалы, бир шоколад айттыңыз да, жаным, мага ушундай шоколад ала келчи дедиңиз, өзүңүздүн баягы каалоолоруңуз бар экенин дагы эркекке билдирүү керек да. Ошо кичинекей нерсе болсо дагы сизге азыр бир техника айтып берейин дегем, негизи бирок ал техниканы айтуу үчүн да көп нерсени казуу керек экен, ошон үчүн токтоттум. Эркектен ошол жок дегенде бир шоколадка акча сурап үйрөтүүңүз керек. Сизге акча бербейт, анан сиз бир күнү мага 5000 сомго көйнөк алып бер десеңиз, сизге 500 сомдук көйнөк дагы жок. Майдадан баштайсыз. Майда, кичинекей шоколад. Мейли 20 сомдук болсун. 20 сомду эркек оңой жумшайт сизге. Андан кийин 50 сомдук, анан 100 сомдук, анан көйнөк, анан алтын. Мына ошентип эркек акырын өзгөрөт. Эркекти өзгөртүү үчүн эң биринчи өзүңүздү өзгөртүүңүз керек. Могу жерге кимге измена жасалат деп жазып койгон экен да, хорошо, ушуну дагы талкуулай берейинчи. Кимге измена жасалайт? Баарына чыдай берген аялга. Баарына чыдай берген аял ким? Самооценкасы төмөн адам, өзүн баалабайт, жок дей албайт. Баарына неге чыдай берет? Себеби дегенде, бул ыңгайлуу аял го. Ата-энеси баалабаган аял, мындайча айтканда. Ата-энесинен көп урушун уккан аял. Атасы апасына көп измена жасаган, үйүндө көп уруш талаш болгон.
мындай аялдар ызы чууга чыдай берип, күйөөсүнүн да кордугуна чыдай берет. Демек, мындай аялдар эмне кылыш керек? Биринчи ата менен апа менен проработка жасап, аларды кое берүү керек. Атам, апама ушундай кылган деп сиз канча жылдан берки баягы сиз мисалы 40ка чыктыңыз, 15 жашыңызда атаңыз менен апаңыздын урушканын көрдүңүз дейли, 25 жыл мурда, сиздин энергияңыз 25 жыл бою ошол жака кетип атат деген сөз. Энергияңыз ошол жака кетти, сиз эркекке же балага энергия бере албайсыз, же өзүңүзгө энергия жок. Анан ар кандай оорулар пайда боло берет. Психосоматикалык оорулар деп айтабыз го, тазовый блоктор деп, көбүнчө атасы менен мамилеси да бузулган кыздар бар да, атага таарынычы көп да, балалуу боло албай калышат. Ар кимде ар түрдүү, бирок атага таарынычы бар кыздарда тазовый блоктор болот, балалуу боло албай калат деп да айтылат. Баарында эмес, бирок негизи психосоматикада айтылат. Баарына чыдай берген аялга измена жасап атат. Анткени айтып турат го, мен баарына чыдай берем, мага боло берет деп атат го. Мисалы, күйөөсү сөксө ыйлайт, булгунат, мен кетким келет дейт, да карасың эле бир маалда жеңдерин түрүнүп алып, эркек болуп гүлүк аттай болуп чуркап жүргөн да. Буга норма дейт эркек. Ошон үчүн балансты кармаганды, дистанцияны сактаганды билиш керек. Күйөөсүн жоготуп алуудан коркот. Көбүнчө күйөөсүн жоготуп алуудан корккон кыздар тоже детствого байланыштуу. Атасынан эмоция албаган, атасынан мактоо укпаган кыздар болушу мүмкүн. Эмоциясы жок аял өзүндө жок нерсени бере албайт деп айтып өттүк. Эмоция ким бере албайт? Өзүн төмөн санаган, өзүнө ишенимсиз, кичинекейден сыныккан, мисалы сенин көзүң тосток, көзүң жымшык, мурдуң бучук деген сөздөр. Бир аял айтат да, мен мурдум дейт, мындай. Мурду жашнакай экен, бирок кичинекейинде бучук мурун деп койчу экен да. Апасы бучук мурун дедиби, аны бир туугандары да бучук дейт. Бир туугандарын укту, апасы укту, кошуналары да бучук дейт. Ой, бучук мурун. Ал чоң кыз болгончо бучук дегенди угуп чоңоет да. Монтип жүрөт элем дейт. Дайыма монтип жүрөт элем, менин мурдум бучук. Ушинтсе мурдум көрүнбөй кала тургандай сезилчү дейт. Мындай кыздар дагы эмоция бере албайт. Налый берген аял. Налый берүүнүн эки себебин айтайын, Биринчи, ал үй бүлөсүндө дагы уруш талаш болду да, үй бүлөсүнөн албаган мээримди ал күйөөсүнөн издей берет, күйөөсүнөн күтө берет. Өзүн унуткан аял налый берет, өзүн алуу берүү балансы деп атабыз го, налый берген аял бул өзүн унуткан аял деп атабыз. Мындай да, өзү баарын кылат, эркектин жумушун кылат, эшикке чыгып далаанын жумушун, үйгө кирип аялдын жумушун кылат дагы. Эркектен бул да көп нерсе талап кылат, бергенин алгысы келет да. Мисалы, кайнелер неге эркек уулдун жашоосуна кирише берет, ал баласы үчүн өмүр сүрдү дагы, баласынан бессознательно талап кыла берет ошол нерсени, Же болбосо дагы ким налыйт? Атасы күчтүү, мыкты эркек, ал атасына салыштырып көп налыйт. Сен андай эмессиң, атам мындай, атам мыкты, сен андай эмессиң деген сыяктуу. Дагы кимдерге измена жасалат? Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы көз каранды болгон аялдарга измена жасалат. Аялдын карманы болушу керек. Бекиткен кассасы болуу керек. Тапкан акчасынан кичинекей болсо дагы акча табуу керек айымдар. Эгерде моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы эркекке көз каранды болсоң, эркек менсиз өмүр сүрө албайт, менсиз жашап кете албайт деп ойлойт. Ал эми кичине акча тапсаңыз өзүңүзгө ишеним болот. Акча деген бул жакшы мүмкүнчүлүк. Изменанын ошол причиналарынан бирден бири ошол аялдык сыпаты жок болуп кетет да. Аялдык сыпат качан жок болуп кетет? Өзү эркектин жумушун кылат. Эркектин жумушун кылган аялда эмоция жок. Походкасы мужской. Үнү бийик чыгып калат, үнүнүн тону бийик, же болбосо жагымсыз. Мындай аялдар как будто эркектин жанында жок. Оюн ачык айта албайт, өзүнүн ою жок. Мындай аялдардын күйөөлөрү эмне дейт? Мен аялымдын кандай экенин билемин, 5 колдой билемин деп айтат. Дагы мого ата апа дефицити деп атабыз. Бул канчалык кимге түшүнүктүү ата апа дефицити? Кимге канчалык түшүнүктүү? Мен муну дайыма айтып келемин сабактарымда. Бул мындай кыздар.
Көп кыздар күйөөсүнө жармаша берет. Сен мага көңүл бөлбөйсүң, сен мени сүйбөйсүң, сен мага деле жакшы сүйлөп койсоң болот эле, сен телефон чукуп отура бересиң. Бул деген мындай да, неге эркек телефон чукуп отурат? Демек сиздин телефончолук кызыгыңыз жок деген сөз. Телефончолук кызыгыңыз жок. Демек кызыктуу аял болууга үйрөнүү керек. Эркек үчүн эмес, бул өзүңүздүн аялдык бактыңыз үчүн. Ата апа дефицити деген бул мындай кыздар. Күйөөсүнөн ата апа издейт. Мисалы, кейбир аялдар айтат, күйөөм кабагын салганда мен уже жабылам дейт. Жакшы эле сүйлөйм, жаркылдап жакшы эле сүйлөймүн дейт. Ошондой сүйлөймүн деймин, анан күйөөм монтип кабагын салганда болду, менин маанайым түшүп калат дейт да. Бул деген ошол күйөөсүнөн ата апа издейт. Күйөөсүнөн атасынын эмоциясы. Анан сурадым да, күйөөңүздүн ошол сизге бала күнүңүздөн ким кабагын салчу эле десем, айтам, апам дейт. Демек чагылышып атат го, дене көтөрө албайт да, ал подсознанияга түшүп калган. Апасы дайыма кабагын салган, кийин күйөө да кабагын салды, аны көтөрө албай атат деген сөз. Дагы мындай болушу мүмкүн. Дагы кейбир аялдар айтат, күйөөмдүн контролдой бергени, кызгана бергени мага такыр жакпайт. Контролдогондо эле мен бомба болуп жагылып кетем дейт да. Ошончолук көтөрө албагандай да. Сизди ким контролдочу эле? Апам. Апам көп контролдочу, ушундай мен кысылып кетчүм, үйдөн кетип калдым, келчү дейт. Дагы бир кыз айтат, күйөөм көп сүйлөйт, көп сүйлөгөндө ушундай көтөрө албайм, тажап кетем дейт да. Ким көп сүйлөчү эле? Атам көп сүйлөчү. Көрдүңүздөрбү кыздар? Бул чагылышуу деп айтабыз. Эми бул ата апа дефицит деген көбүнчө мээрим албай калганда, могу жери дайыма пустота. Кымбат телефон алса өзүн бактылуу сезет, сонун кийим алса өзүн бактылуу сезет, убактылуу да. Жанагы могу жер пустота го, атанын мээримине толуу керек эле, апанын мээримине толуу керек эле, макталуу керек эле, эркелөө керек эле да. Бирок ал макталбай калды, башка бир туугандарына салыштырылды, эрте жоопкерчилик алып алды, ата энеси акча жетпей кыйналып, ага толук мээрим бере албай калды, акча деп атып, атасы апасы көп урушуп атып, балага дурус мээрим бере албай калды. Экөөлөп берилген мээрим бул башка мээрим экен да. Ата энесинин ынтымагы жок болду үй бүлөдө. Мындай кыздардын, адамдардын могу жери, жан дүйнөсү дайыма пустота. Мен сонун машина алсам бактылуу болот элем дейт, бирок машина алса деле бактылуу болгон жок. Мен моундай кылсам бактылуу болот элем дейт, бирок андай кылса деле бактылуу болгон жок. Мен 3 комнат үй алсам бактылуу болот элем дейт. 3 комнат үй алгандан кийин 5 комнат үй алсам бактылуу болот элем деп могу жердеги пустотаны толтурууга аракет кыла берет да. Бул жердеги ата эне бере турган мээримди, боштукту эч ким толтура албайт. Аны адам өзү толтуруу керек. Бар, мүмкүн атасы кайтыш болуп кетти да, же болбосо атасы такыр таштап кеткен, мүмкүн апасы таштап кеткен, ажырашып кеткен, эми барып мага могу жерде пустотаны толтур дей албайт. Алар да толтура албашы мүмкүн. Чоңоюп калган адамга жаным жожом деп мээрим бере албашы мүмкүн да. Бул дефицитти аял өзүнө толтурат. Кыска мынакей 2 мүнөт жасап көрөйүнчү кыздар, давайте. Азыр мен могу жерде келилген суроолорду бир карап коеюнчу. Мага кызык болуп кетти, кандай суроолор бар. Азыр мен сиздерге бир күчтүү техника берем, жасайбыз. Эркек киши вообще мурун кылбаган мамилени азыр кылып атса, жакшы сүйлөп көңүл бурса измина кылат деген чынбы? Алтындарым, неге эле ар нерседен бир нерсе токуй бересиңер? Ким айтты мындай деп? Каерде бар экен мындай закон? Кандай мамиле кылганда күйөөң көбүрөөк көңүл бурат? Өзүңүздү сүйгөндө, дистанцияны сактаганда, эмоция бергенде, кылыктана билгенде. Кылыктанып кечке оозун мурдуна тыгылып эмес, бирде чөл, бирде көл болгонду билгенде. Кеш жолдошум мага жашоо кызыксыз дейт, морально чарчап жатам дейт, эмне кылып жардам берсем болот? Сураныч. Спасатель болбоңуз да. Спасатель болбоңуз, мактап коюңуз, анын бар экенин далилдеңиз.
Анан эркек экенин далилдеңиз. Кантип эркек экенин далилдейсиз? Аны мактайсыз, кичинекей алып келген нерсесин ыраазычылык айтасыз, ал өзүн керексизгенде, анан ага жашоо керемет боло баштайт. Эркек аз сүйлөйт, үйдөгү убактысын телефон менен өткөзсө аял эмне кылат? Демек телефон жолу кызыгыңыз жок. Эркегиңиз аз сүйлөсө байкап көрүңүз, башкалар менен мамиледе да аз сүйлөйбү, же сизге эле аз сүйлөйбү, башка жерде чеченби? Эгер башка жерде деле аз сүйлөгөн болсо, анда бул эркектин бул мүнөзү деп айтсак болот. Көбүнчө кимдер аз сүйлөйт? Баягы эмоциясын ачык көрсөтө албайт да, өтө кубанганын да көрсөтө албайт да, о, сонун, давай, куттуктайм, молодец дей албайт. Мисалы, бир тууганы, бир жакшы үй алды дейли, сонун, куттуктайм, мен ушундай кубанып турам дей албайт. Кубанат, бирок кубанганын билдире албайт. Ийгиликке жетти, жанын жакыны, бирок аны ачык эмоциясын билдире албайт. Бул алекситимия деген суроо. Көп тыюу салынган балдар, кыз балдар, эркек балдар, курсактан түшүрөм деген травманы алган балдар, коркоп да, мисалы, баланы түшүрөм деди, бул не живи деген установка. Баланы түшүрөм деди курсактан. Түйүлдүк кезинде 6 жумалыкта баланын нерв системасы иштейт, түйүлдүктө. 40 күндүктө жүрөгү согот да. Курсакта кезде аны энеси түшүрөм деди да. Түшүрүп салайын ушуну, же болбосо уул болсо экен, кыз болсо экен, же болбосо каап боюмда болуп калды, түшүп калса мейли эле деди. Бул не живи деген установканы алат. Не живи деген установканы алгандар ыңгайлуу, бардыгына макул дей берет, анткени жашагысы келет, катуу оюн ачык айтканда коркот, анткени керек болбой кала тургандай, аны бирөө ыргытып жибере тургандай, анын подсознаниясында сезим бар, өзү билбейт, бирок ал ошондой установка алган. Ошон үчүн аны табияты менен кабыл алышыңыз керек. Өтө кызганчак, бул анын самооценканын төмөндүгүнөн кабар береби. Көбүнчө ушундай болот, эркектер өтө кызганчак болсо, демек ал анын детский травмасы, апасынан эмоция албай калган болушу мүмкүн. Байкап көрүңүз, апасы ага кандай мамиле кылат, азыр бир туугандары менен мамилеси кандай. Кантип чөл, кантип көл болобуз? Курска келиңиз. Курстан көп сабактарды, техникаларды беремин. Изменаны кантип унутуш керек? Кудайдын кечирген пендесин сиз да кечиресиз. Измена бул сизге берилген сыноо. Кечирбегедей сиз кимсиз? Эмнеге эркек жакындары менен боюндарда интим гимнастика кылса болот? Кыздар, азыр мен комментарийди өчүрдүм. Не боюнча айтайын дедим эле? Давайте, кыздар, денени бош коелучу. Бош таштайбыз, бош коебуз. Ошол жана кичинекей кыз боюнча айтып келе атпадык беле, кыздар? Могу ресурс деп атпадыкпы, ата-апа дефицити деп атпайбызбы? Жөн гана ошол өзүңүздүн каалооңузду, өзүңүзгө өзүңүз бересиз. Денени бош таштап, мен силерге бир техника берип көрөйүнчү. Көзүңүздү жумуңуз. Колум бош дейсиз. Кыска эле берем. Бутум бош. Терең дем алабыз. Терең дем чыгарабыз. Терең дем алабыз. Терең дем чыгарабыз.
Ailеңizге барыңыз, туылған ailеңizди элестетиңиз. Өзүңүз чоңойгон үйгө барыңыз, элестетиңиz, үйгө барганыңызды элестетиңиз. Балалыгыңызды эстегенде канча жашыңыз көз алдыңызга келет? Балалыгыңызды эстегенде канча жашыңыз көз алдыңызга келет? Көзүңүз жумулуу болсун, ачпай туруңуз. 5 жаштагы кыз, 15 жаштагы, 10 жаштагы, 1 класс, 5 класс кезиңиз. Кичинекей кыздын маанайы кандай? Ошол кичинекей кыздын көздөрүнө караңыз. Ал эмнени каалайт? Көздөрүнө үңүлүңүзчү. Колдорунан кармаңыз. Ошол кичинекей кызды катуу бекем кучактаңыз. Жан, жумшагым менен, жүрөгүм, мен келдим сага. Сенин каалаганыңды бергени келдим. Мындан кийин сени эч кимге капа кылдырбаймын. Эркем менин, бакырайган көздөрүңдөн жан. Кызды бооруңузга кучактап, бекем кучактап, кызды мээримге толтуруңуз. Маңдайынан сылаңыз. Жай көзүңүздү ачыңыз. Ата-апанын кечирүү менен, ошол мээримди өзүбүзгө өзүбүз берүү менен ата-апа дефицитин толтурабыз. Күйөөм мени канткенде жакшы көрөт, өзүңүздү жакшы көргөндө жакшы көрөт. Кандай сезимдер болду кыздар? Бөлүшө кетиңиздерчи. Ыйлагыңыз келген жокпу? Ким ыйлагысы келди? Измена болду дейли, андан кийин кандай жашоо улантабыз? Чогуу жашайсыз, бирок дистанцияны катуу кармайсыз. Көбүнчө аялдар адашат да, эркек сөксө дагы, измена кылса деле, эркек аялдын асты үстүнө түшөт, анан аял эркекке баат ишенип кетет, баат берилип кетет. Эркекке бул норма болот, бул оңой кечирет экен дейт. Күйөөм мени канткенде жакшы көрөт, өзүңүздү жакшы көргөндө жакшы көрөт. Ортобузда сүйүү жок, кантип жашоо уланат? Кыздар, негизи бул ысык келинчек техникасы менен бериле турган техника, бирок мындай кылыңыз. Кынды жумуңуз, мына. Кынды жумасыз. Кынды жумуңузчу. Жай жумдуңузбу? Кынды жумасыз. Жүрөк таза, ниетиңиз бир, баары күйөөм менен бирге жашап атам, кандай болсо дагы, измена деген бул мага берилген сыноо, сүйүлүп жашагым келет десеңиз, кынды акырын жумуңуз. Тамактанып отурганда, же конокко барганда да күйөөңүздүн жүзүнө караңыз. Ичиңизден айтыңыз, кынды жумуп туруп, аны курска келгенде башкачараак кылып беремин кыздар. Себеби сиздердин кыныңыздар ага даяр эмес го азыр. Анан күйөөңүздүн көзүнө карап туруп, ички сезим менен айтасыз. Оозуңуз менен эмес, ички сезим менен. О Аллам, күйөөм экөөбүздүн ортобузга сүйүү беричи. Күйөөм экөөбүздү өзүң коштуң, экөөбүзгө бакытты өзүң берчи. Ортобузга махабат берчи. Күйөөңүздүн көзүн карап туруп айтасыз. Күйөөм экөөбүздүн ортобузга сүйүү орнотчу. Күйөөмдүн жакшы жагын көзүмө көрсөтчү. Менин жакшы жагымды күйөөмө көрсөтчү. О Алла.
экөөбүздүн ортобузда махабат болуу үчүн мен эмне кылышым керек? Мага жардам берчи. Кынды көтөрүп, жумуп туруп, күйөөңүздүн көзүнө карап айтасыз: "О Аллам, күйөөм экөөбүздүн ортобузга сүйүү берчи." Ичиңизден айтасыз. Отуруп, кынды жумасыз, күйөөңүздүн көзүнө, оозуна карайсыз дагы дуа кыласыз. Ушундай. Ысык келинчек эмес бул техника, бирок ысык келинчек техникасы менен бирге берилет негизи. Курска келгенде да кененирээк айтам, ысык келинчек техникасы жүрөк менен, көз менен жасала турган техника. Мен да ачык сүйлөшө албайм, күйөөм бирдемеден бирдеме чыгартып эле басынта берди. Өзүңүз жол берип атасыз да басынганга. Мурунку таарынтканын кечире албайм. Жакшы жагын көп эстеңиз. 50 жакшы жагын жазыңызчы күйөөңүздүн. Менин эримдин кече эле башка кыздар менен жүргөн видеосун көрдүм. Айтпа дейсиз го, эмне кылайын, ичим күйүп атат. Аны классташ кызы жөнөттүм, муну карачы деп. Күзгүнүн алдына барыңызчы, кимди көрүп турасыз? Күзгүнүн алдына барыңыз. Чачтарыңызды караңыз. Бетиңизди караңыз. Бетиңизде крем барбы? Жарылып кеткен жокпу? Качан крем койдуңуз? Чачыңызды качан жуудуңуз? Качан тарадыңыз? Кийген кийимиңиз жарашып турабы? Эмоция барбы жүзүңүздө? Буга чейин болдубу? Согончогуңуз жарылып турган жокпу? Качан жуундуңуз акыркы жолу? Өмүрүңүзгө анализ бериңизчи. Өзүңүздү унутуп, күйөөңүзгө көңүл бөлгөнгө чамаңыз келбей калган жокпу? Чарчап жүргөн жоксузбу? Биринчи өзүңүзгө анализ кылыңыз. Күйөө, мындай кылыш керек деген менен сиз ошол нерсени кылганга азыр чамаңыз жетеби? Өзүңүздү унутуп турган жоксузбу? Негизи өзүңүздү аябай жакшы карап жүргөн болсоңуз, тилиңизде фильтр бар болсо, оюңузда фильтр бар болсо, сырткы келбетиңизди жакшы карасаңыз, анда айтсаңыз болот. Менин бир досумдун күйөөсү измена кылып тур аялына. Дагы деле чыдап жүрөт, мончукпай чыдап жүрөт. Досум байкуш неге чыдап хор болуп жүрөт, кетип калбайбы? Аны башка эркектер карабай кала тургансып. Анын ордунда мен болсом 1 мүнөт да турмаган эмесмин. Да жакшы сен барсың, сен мени измена кылбайсың деп айтыш керек. Эгерде измена кылдың, сен дедиңби, демек ортодо көп убакыт кармаш керек дистанцияны. Көп убакыт кармаганга аялдардын эрки жетпейт. 4 ай, 5 ай каттуу дистанция кармоо керек. Айткан негизи айтпаш керек кыздар. Айтпаш керек. Эгер айтсаңыз, азыр мен айткандай эреже менен айтыңыз дагы, болду, токтоңуз. Жыгылыңыз, жатыңыз, ыйлаңыз, кыйкырып ыйлаңыз, анан ордуңуздан туруңуз. Өкүрүп ыйлаңыз, анан ордуңуздан туруңуз дагы, өзүңүздү иреттеңиз. Терең дем алыңыз дагы, өзүңүздү иреттеңиз. Анан күйөөңүзгө мен айтканды айтыңыз. Ошондо эркек коркуп кетпейт аялдан. Аялым айтты ушинтип измена кылдың деп. Болду, мен сен менен жүрбөйм дебейт. Эгерде сиз ушундай бир сырдуулук менен жеткизсеңиз, анда эркек өзү эле жок кылат. Аялым билип калбасын деп өзү эле жок кылат. Көп суроолор бар экен, баарына жооп бере албай атам. Балдарыбызга нельзя деп тыя беребиз, эркиндик бериш керек. Суроома так жооп алдым. Кантип айтсам болот? Эмнени ачам дедиңиз? Ыйлагым келди, ыйлап алдым, ыйладым го аябай. Сонун ушуну кайра кайталасаңыздар, кыздар, мен ыйладым, өлө ыйлагым келди, ыйлап салыңыз. Демек сиздин жаныңыз каалады го. Денеңиз сүйлөп атпайбы? Ый менен сүйлөп атат. Каалайсың ушуну, берчи ушуну, мерим берчи деп денеңиз сүйлөп атат. Жаныңыз сүйлөп атпайбы? Сиздин көкүрөгүңүз пустой болуп турган жериңиз сүйлөп атпайбы? Менди толтурчу деп атпайбы? Ошону бериш керек. Жүрөгүмдү бошото албадым, ыйлагым келди, бирок жагымдуу болду. Өзүмдү кучактай албай койдум. Демек азыр даяр эмессиз өзүңүздү эркелетүүгө. Жашым өзү эле агып атат. Бул мындай да кыздар, жашым өзү эле агып атат. Кээ бир аялдар терапияга келгенде эстенет, шилекейлери куюлат, жөн эле жашы чыга берет.
Стресс адаттан жаш менен, зара менен чыгат. Байкайсыздарбы, жана кан басымы көтөрүлүп турган аял зара кылып жиберсе, кан басымы түшүп калат го. Ошон үчүн зара кыла турган дарыларды чире берет го. Могу мисалы ошондой эле мына организмден стресс жаш аркылуу, шилекей аркылуу, зар аркылуу чыгат. Бул ошол дене сүйлөп атат деген сөз, кыздар. Мен ыйладым, бир жума уктай алган жокмун. Эфир сакталбай, интернеттен чыдыртпай атат, сактаганга аракет кылабыз. Зара кармай албай атам, эмне кылсам болот? Интим гимнастика жасайсыз. 5 жылдан бери айыкпай атам. Интим гимнастика жасап атсаңыз 10 жылда да айыкпайсыз, 20 жылда да айыкпайсыз. Күчөгөндөн күчөй берет, булчуңдар салбырап, бошогондон бошой берет. Бүгүнкү теманы мен негизи бүгүн интим гимнастика боюнча айтпай эле койсомбу деп ойлогом. Бирок интим гимнастика боюнча да кыска айта кетпесем болбойт. Менин баракчама жаңы келген айымдар барсыздар. Айымдар сонун результаттарды алып атышат. Кандай кылып айыксам болот? Кечинде канаттан албайм, күйөөмөн сөз угам. Курска жазылыңыз, сөзүмө эч таппай койдум. Азыр мына кыздар, интим гимнастика менен зара кармай албоо көйгөйдөн арыласыз. 3 күндөн баштап результат боло баштайт. 3 күн, 7 күн, 3 күндө баарынан айыгып кетем деп чуудан элестетип албаңыз. Бирок 3 күндөн баштап акырын результат боло баштайт. 1 айда соп-сонун болуп арыласыз. Кындын кеңейүүсү тоже 3 күн, 7 күндөн баштап билине баштайт. Кээ бир аялдар 2 күндө эле билине баштайт деп айтат. 2 күн, 3 күндө сиздерде кандай өзгөрүү боло баштайт? Кын кыса баштайт, мүчөнү, жыныстык катнашта билине баштайт. Баягы интим гимнастика жасаганда булчуңдарга иштегенде булчуңдарга кан жакшы келет дагы, кан айлануу жакшырып, ысый баштайт, ысып атат, кайнап атат деген сөздөрдү уга баштайсыздар. Өзүңүзгө дагы жагымдуу болот. Кындан жел чыгуу 1 жумадан баштап жел чыгуудан арыла баштайсыз. Жатын төмөн болсо дагы интим гимнастика менен калыбына келет. Мурдагы эфирлеримде ар бирине токтолуп өткөнмүн. Мурдагы эфирлеримди көрүп чыксаңыздар болот. YouTube'да сакталуу. Анан могу айыздын ооруп келиши деп атабыз го. Айыз ооруп келсе да интим гимнастика менен иреттелет. Эми негизи айыз ооруп келгенде эмне себептен ооруп келгенин бир жолу текшертип коюу керек. Ал эми баары жакшы, сенде стресс деген гормондор бузулгандан, уйку бузулгандан сенин айызың ооруп атат, ооруп келип атат десе, анда интим гимнастика менен иреттелет. Негизи мындайда айыз келгенде жатын 24 саат бою организмди көзөмөлдөп турат. Бүткүл нерсе мага зарядник. Ал эми могу менструация келгенде эки кызматты бир аткара албай жатын, кыйналат, анан ооруйт. Интим гимнастика менен иреттелет. Климакс көйгөйү интим гимнастика менен же такай айыз көрүп алса болот, же болбосо жеңил өткөрсө болот. Башталгандан көп болгон болсо, же жаш курагыңыз 50ден ашып калган болсо, анда климакс көйгөйү башталып калган болсо жеңил өткөрөсүз. Же жашсыз, жаңы климакс башталып атат, анда кайрадан айыз көрүүгө болот. Загиб матки болсо да интим гимнастика менен иреттелет. Оргазм албасаңыз сабактар плюс гимнастика, геморрой, ич катуу, цистит, мындай ушул жерде көйгөйлөрдүн баарынан 1 ай ичинде арылса болот. Бирок загиб матки болсо бат түзөлүп кетпеши мүмкүн. Убакыт керек. Ал эми ич катуу, цистит, геморрой булардын баары интим гимнастика менен табигый жол менен эле калыбына келет. Чач түшсө да интим гимнастикадан кийин чач түшпөй калат. Менин чачым укмуш түшчү. Ою, ошондой көйлүп калат эле да. Кухняга кирсем, кухняда, үйгө кирсем, үйдө, эртең менен төшөгүмдө чачым аябай түшө берет эле. Азыр мына Кудайга шүгүр, чачым түшпөй калды. Аябай чексиз шүгүр кыламын. Интим гимнастика жасагандан кийин чач түшпөй калат. Канча кымбат шампундарды алганы менен биздин ички организмге байланыштуу го. Бизде эстроген гормон бузулганда эле чач түшө берет. Мисалы аял кош бойлуу болгондо чачы көп түшөт. Бала эмизгенде чачы көп түшөт. Неге? Анткени эстроген тездик менен төмөндөп кетет го. Курсак чыгып калган болсо, матка төмөн түштү, алдыңкы булчуңдар бошоду, курсак чыгат, органдардын жайгашуусу бузулат. Ал эми интим гимнастика жасаганда
матканы курсакты киргизе турган көнүгүүлөр бар. Овуляция жок болсо кантип интим гимнастика менен жакшырат? Яичниктин иштөө функциясы жакшырат, матка жакшырат, турбалардын иштөө функциясы жакшырат. Энелик без кичинекей болсо дагы фолликула сапаты аз же жарылбаса дагы интим гимнастика менен иреттелет кыздар. Эгерде аялда дагы ошол көп нерсени трагедия деп кабыл алган кыздар дагы жашоом жаман, жашоо деген ушундай кызыксыз, эптеп септеп жашоо өтүп атат деп налый берген кыздардын да күйөөлөрү оңой эз менен алат. Себеби дегенде мындай аялдарда кылыктануу жок же кыялдануу деген нерсе жок. Жашоого наалайт, жашоого наалган адам күйөөсүнө да наалайт. Анан анан мындай аялдарга дагы көп измена жасалат. Болгон мындай окуя. Канча сом курс? 990 сом интим гимнастика плюс психология интенсив тарифи, интим гимнастика плюс психология про тарифи 2000 сом. Про тарифинде жаңы сабактар кирип атат. Эмбрион терапиясы деген кимге кызык айтайынбы? Эмбрион терапиясы бар. Жүрөгү таза, эч нерсе менен иш жок, күлүп чайнап жүргөн 10 жашым, мен ыйлагым келди, кичине кыздага болуп сүйлөшкүсү келбегендей болуп турду. Ошол кыз демек баягы ичине травманы катып атат го. Күйөөм апасын көп угат. Жеке консультация разговор керек. Неге сиз бул апасын укса деле дурус, бирок эркек чечкиндүү болуу керек. Разговор керек. Күйөөсү жок болсо эмне кылыш керек кыздар? Мүмкүн ажыраштыңыз, мүмкүн жолдошуңуз кайтыш болуп калды. Күйөөсү жок аял өмүр бою балдар үчүн жашаш керек деген нерсе жок. Же болбосо өмүр бою бирөөгө любовница болуу керек деген сөз жок. Тохол болуу керек деген сөз жок. Өмүр бою ата-энеси үчүн өмүр сүрүшү керек деген сөз жок. Жакшы мырзага жолуга албайт деген сөз жок кыздар. Күйөөңүз жок болсо турмушка чыгыңыз, сизге дагы жакшы мырза жолугат, кыялданыңыз, жазыңыз, сизге кандай мырза жагат, бизнеси кандай болсун, өңү кандай болсун, бою кандай болсун жазыңыз. Анан анын жанына мындай мырзанын аялы кандай болуш керек. Анан ошондой аялдын үстүнөн иштейсиз. Ошондой аял болууга аракет кыласыз. Суроомо жооп берип коюңузчу. Менде 4 балам бар, таштап кеткен күйөөм, эмне кылыш керек? Сынбаңыз, бул тагдыр. Демек алдыга жолуңуз керек, алдыга умтулуу керек. Негизи кыздар бул жерде эки сөз менен айтып кое турган нерсе эмес да. Неге таштап кетти? Ал мүмкүн күйөөңүздү мүмкүн кайра жарашууга мүмкүнчүлүк бар, же мүмкүнчүлүк жок, жарашуу керекпи, же кандай? Психолог менен разговор кылуу керек. Балам буюмдарда кереги жок, алдырып сал деген. Ага чейин сиз дагы бир нерсе деген болушуңуз керек да. Жөн эле созулуу эле монтип отурсаңыз эле балам кереги жок, алдырып сал деди эштен киргениңизде эле. Аялдар биз өмүрүбүздө катабызды оңой менен мойнубузга албайбыз. Байкаңызчы, эмне дедиңиз экен күйөөңүзгө? Жөнү жок айтпаган чыгар. Алдырам, мен төрөбөйм деген чыгарсыз. Мен алдыргым келет. Сага неге бала төрөп жүрөм деп айткан чыгарсыз. Күйөөм менен ачык сүйлөшө албайм, каалоом жок. Атаңыз менен мамилени иреттеңизчи. Атаңыз менен мамиледе кандайлыгыңыз? Көбүнчө ата менен мамиле жакшы болбогондо, же атасынан эмоция албаганда, эркек адамдар менен мамиле блоктолот. Классташтары менен, кайнелери, мисалы да күйөөсү, группалаштары менен. Ал эми апа менен мамиле бекем болбогондо, аялдар менен болот көбүнчө. Эфирди сактап кое аласызбы? Аракет кылабыз сактап койгонго.
Күйөөмдүн алдында сыймы кетирип алган окшойм, мен да жабыша берем. Бүттү жабышпаңыз. Сиз качан жабышпай калганда, качан дистанцияны кармаганда күйөөңүз сиз киргенде телефонун акырын койгонду үйрөнөт. Чын айтам. Бир кезде мен да ошондой элем. Мен телефондун ичине кирип кеткенде, мен телефон болуп калганда деген сөздөрдү мен да айтат элем. Башка бирөөнү пример кылып атпайбы? Биз аялдар көбүнчө минустарыбызды айтабыз да эркектерге. Анан башка бирөөнү пример кылат да. Сиз өзүңүздүн жакшы жагыңызды ачыңыз. Мен Кудайдын сүйгөн пендесимин жаным. Кечирип кой, мен андай боло албайм, бирок менин мындай жакшы жагым бар. Деп жакшы жагыңызды ачыңыз. Тилди неге өрдү? Тилди неге пайдаланбайбыз? Тилди туура пайдаланышыбыз керек. Ачуу сүйлөгөндө тилди кое беребиз го, кетип калат Америкага. Неге биз телевизор туура пайдалансак болбойт ушундай жерде? Жакшы жагыбызды ачып, өзүбүздүн чек арабызды коргосок болбойт. Эмоция кантип беребиз? Биринчи эмоцияга толтурасыз. Аз бердим го. Жаным, жүрөгү жумшак деп өзүбүздү биринчи эмоцияга толтурабыз. Кана өзүңүздү элестетиңиз. Жаным дегенде кандай сизде эмоция болду? Жылмая түштүңүзбү? Анан кичинекей кызды ойготобуз. Анан девочка сыпаты деп көрсөтүп кетпедимби? Биринчи аялдын 4 сыпаты сабагында. Девочка сыпатын ойготуу керек. Девочка сыпатын кантип ойготосуз? Элестетиңизчи. Мисалы, кызыңыз атасына кандай эркелейт? Же болбосо 7-класстагы кыз болуңузчу. 7-класстагы кыз кандай болот? Кандай эмоцияда болот? Же болбосо 9-класстагы кыз болуңузчу. Кандай эркелейт? Давайте келиңиз, баарыбыз. Аялбыз го, баарыбыздын каалообуз бир го. 6-класста окуган кыз бололчу. Же 8-класста окуган кыз бололчу. Ушундайбы? Эркелеп көрүңүзчү, кандай сезимдер болор экен. Ош күйөөңүздү бир күнү 6-класс болуп тосуп алыңыз. Турсунай Керимбековна эмне айтып атат? Эфирде отуруп дебеңиз. Биринчи сырткы келбети иреттеп, чачты иреттеп, бойду иреттеп, анан күйөөңүз жумуштан келгенде 6-класс болуп тосуп алсаңыз, ошол эмоцияны күйөөңүз көргүсү келет дайыма. Жок дебейт. Ошончолук аял назик болгондо эркектин самооценкасы ошончо көтөрүлөт, кыздар. Күйөөм апасын көп угат. Кыздар, неге деген суроо бар бул жерде. Разговорго келүү керек. Мен жумуш иштебейм, күйөөм ата-энеси мени такыр иштеткиси келбейт. Мен үйдө отуруп сураңыз. Мен да өзүмдү кучактай албай койдум. Мен да өзүмдү тааныгым келет, өтө жакшы. Мен күйөөмдөн сурасам деле өзү актана берет. Мен мындаймын, тигиндеймин деп. Демек күйөөңүз сен мыктысың дегенди уккусу келет окшойт, Күйөөбүзгө эмоция берүүнүн жолдорун курска келиңиз. 0дон баштайбыз. Эмбрион терапиясы деген сиздерге кызыкпы? Күйөөм тууганын өтө аябай жакшы көрөт. Балдарын үй бүлөсүн эң аткы орунга коет. Тажатты туугандары да кантем. Демек сиз өзүңүздү аркы орунга коесуз да. Аялды, эркекти бала кармай албайт, кыздар. 4 бала төрөдүм, каякка кетет эле дешиңиз мүмкүн. Эркекти бала кармабайт. Эркектин жаны сиздин жаныңызда болгон менен жан дүйнөсү башка жака кетип калышы мүмкүн. Өзүңүздүн мээңизге өзүңүз кириңизчи. Өзүңүздүн мээңизде өзүңүз жоксуз. Кечке күйөөм деген аялдын мээсинде күйөө эле бар, өзү жок да. Фокус күйөөгө кетип калган. Өзүнүн мээсинде өзү жок аялдын энергиясы жок. Энергиясы жок аял эркекке только негатив берет. Энергиясы жок аял бул негативный аял да. Өзүндө эмоция жок, негатив бар. Эркекке ал эмне берет? Негатив берет. Бессознательно негатив берет. Негатив берген аялдан эркек тажайт. Загип болсо катышса болот, акырын кетет. Катышкым келип атат, катышыңыз. Белге сууга эмне кылыш керек? Барыңыз, врачка көрүнүңүз. Далымдын оң жагы эле таалыйт, стресстенбей. Эми ошентсе дагы бир жолу адиске барып көрүнүп койгон жакшы, бирок стресс болгон аялдарда мого дал уй берет, дайыма дал уюп жүрөт, бүкүрөйүп калат, стресс болгон аял. Көздөрү монтип чыгып калат, стресс болгон аял. Жок,
Стресс, депрессия, панический атака коюп берет. Стресс өтүшүп кеткенде аялдын көзү монтип тостойуп калат. Моондай болуп калат. Жыныстык катнашка барганда алдым сууланып кетет. Негизи суулануу нормал, таза тряпка коюп алыңыз дагы арчып туруңуз. Климакска жакындап калыпмын көрүнсөм, срочно интим гимнастиканы күчтүү жасоо керек. Кош бойлуу болууга план кылып атканбыз. Интим гимнастика болобу, нур үстүнө нур. Болгону кош бойлуу болууга даярданып аткан болсоңуз, жасаңыз да, анан кош бойлуу болгондон кийин көп гимнастикаларды жасабай туруу керек болот. Эмбрионго зыян тийип калышы мүмкүн. Чоң рахмат, мен силердин 2 күнү жасап, жыйынтыгы сонун дедиңиз окшойт да. Жеке кантип байланышсам болот? Жеке консультацияга жазылуу үчүн кыздар майга кезек күтүп каласыздар да. Мен бирок майга албай эле койгула деп атам, себеби дегенде жанын көйгөйү көп. Анан майга күттүрүп койгум келбей атат да. Азыр февраль, март, апрель толо, график толо. Бүгүн 3 адамга консультация кылдым. Түштө эфириме киргендер бар беле. Бизде башка психолог бар, жазылсаңыздар болот. Курсак чыкканга кандай гимнастика кылуу керек? Курска келесиз. Менде жашоодо жакшы, бирок мен төрөй албайм. Кандай болсом көйгөйдөн арылам. Неге төрөй албай атасыз? Интим гимнастикадан жамбаш чыгабы? Эми жамбаш чыгат деп айтпайбыз, бирок жамбашты сулуу кыла турган көнүгүүлөр бар. Мен да сыйымын кетирип алдым, окшойт, жагыша берем. Мен ага жакпайт деп телефон чукулайт. Өзүңүздү көбүрөөк сүйүңүз. Рахмат, эч кеңешиңизге Алла разы болсун. Амин. Про повторный катышкандарга канча сом болот? Мен жаңы төрөдүм, кайра катышайын деген, 1 жылда сабагыңызда өзгөрүү болду деп ойлойм. Өтө сонун өзгөрүүлөр бар. Өтө чоң өзгөрүүлөр бар. Чыгып калган геморрой жоголот. Кечки салам, мен катышып жатам интенсивде, өтө сонун катышкыла. 1000 сом тапкыла кыздар, ойлонбой катышкыла. Сизге Алла разы болсун. Амин. Мына кыздар катышкан айымдар айтып атышат. Интенсивге эле катыштым, сонун деп атат. Яшин жарылбайчы, бойго бүтүрүүгө жардам берет. Ооба, яшиндин жарылуусуна жакшы жардам берет. Загипматка кандай болот? Сизде жок проблемага баш оорутпай эле коюңузчу. Загипматки деген бул жатындын бүктөлүп калуусу, кайрылып калуусу. Интим пластик жасаткан бирок ощущение мурдагыдай эле күйөөм деле как обычно дейт. Ошондо меники кичинейбей калдыбы же күйөөмдүкү кичинеби? Кечиресиз, ыңгай суроо бергеним үчүн. Ыңгай суроо эмес. Мындай да. Кечке сүйлөдүм. Оффлайндагы кыздарга оргазм сабагы, аял эркек мамилеси боюнча сабак өттүм да бүгүн. 2 урок. Түшкө чейин интим гимнастика өттүм оффлайндагы кыздарга. Анан плюс оргазм сабагы жана аял эркек сабагын өттүм. Андан кийин түштө онлайндагы группаларга жооп берип, кайра түштөн кийин урок башталды. Интим гимнастика өттүк. Андан кийин сразу оргазм сабагын өттүм. Аял эркек мамилеси тууралуу өттүм да. Кайра жолдо келатып, онлайн группаларга жооп берип келатам. Еще толук жооп берип бүтө элекмин, али 42-нчи группаларым калды. Анан эфирге кирип кеттим да. Ой, Кудайым мага күч берсин, Алла мага күч берсин деп келдим. Азыр мен сиздин сурооңузга жооп берем. Могу пластика боюнча айтып атасыз го. Мен могу пластилин менен түшүндүрүп берейинчи. Мен ооруп калганда финансылык жактан жардам бербей койгон. Кыздар, кичинекей нерсеге эле катып калбаңыздарчы. Мага ушундай кылып койгон, анан мага мындай кылып койгон, анан түшүр деп айткан балаңы мен ооруп калганда жардам бербей койгон. Аял өзүн унутканда ооруп калмак тургай, ооруп калсаңыз да жардам бербейт. Аял өзүн унутканда эркектин жанында аял жок. Биз аялбыз. Биз көчөдөгү бирөөгө да мага бериш керек экен деп эле көчөдөгү бирөөгө да жөнөйбүз. Аялдар ушундай бир боорубуз башка. Ал эркек. Эркек өзүнө керек дүнүйөгө гана жардам берет. Сиз өзүңүздү унутуп, өзүңүз керексиздей мамиле кылып атсаңыз, сизге неге жардам берет? Көп аялдардын суроосу, мен ооруп калганда, измена кылган, мен ооруп калганда жардам бербей койгон. Налгансыз, сүйлөнгөнсүз.
ага негатив аралаштыргансыз, жок дегенде сен мындай кылбайсың, эркек деген мындай болот дегенсиз аялдар биз ушундай бир өзүбүздүн минустарыбызды мойнубузга алгыбыз келбейт. Байкап көрүңүзчү, ошол учурда сиз кандай абалда жүрдүңүз? Эркегиңизге эмне бердиңиз да эмне алдыңыз? Мен сизде эркегиңизди жамандап, неге мындай кылат дегим келбейт, кыздар. Көбүнчө биз өзүбүздү унутуп салабыз да. Мен эркектерди актабайм дагы. Мен аялмын го, аял болуп туруп эркектерди актап, аялдарды жамандабайм. Менин максатым үй бүлөлөр ажырашпаса экен. Аялдар туура жашасак экен. Туура жашаганды үйрөнсөк экен. Күйөөгө наалып эле өзүбүздү унутуп салбай, ошол тилибизге фильтр койгонду үйрөнсөк экен. Кудайдын пендеси кандай болсо ошондой кабыл алганды үйрөнсөк экен. Эркегиңди кабыл алмайынча сага эркектен эч нерсе жок. Анын өмүрүн сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Биз өз өмүрүбүздү сыйлабайбыз го. Мына пластика кылдыргам, результат жок деп атасыз го. Бул жыныс кыны дейли. Жыныс кыны бошоп калды. Бош мына. Бош да шалбырап турат мына. Караңыздар, мисалы мына бош да мына. Шалбырап кеткен мына. Шалбыраган жыныс кыны мына айрылды дейли, мисалы да мына. Бул шалбырап кеткен жыныс кыны. Эми шалбырап кеткен жыныс кындын мына могу жерин алып салды. Кан тамыр мына. Кан тамыр, булчуң баарын алып салды. Кан тамыр кетти, булчуң кетти. Мындай кылып тигип койду. Бул жерде уже тырык калды. Тырык калды могу жерде. Кан тамырлар кыркылып кетти, кан айлануу жакшы болбой калат могу жакта. Сезбеши мүмкүн, муздак болуп тура бериши мүмкүн. Анан канча булчуңдар кыркылып кетти, могу бош булчуң кайра эле монтип кеңейе берет. Шалбырап таштай берет. Монтип кеңейе берет. Баары бир интим гимнастикага келишет. Ал эми интим гимнастика жасаганда, интим гимнастиканы туура жасап, аялдар бат эле кыз абалынан келет. Азыр вообще пластиканын кереги жок, кыздар. Пластика кылгандар эми аларга мен каршы чыгып турган жокмун. Эми чечим өзүңүздөрдө. Бирок пластика кылдыргандан ачыгын айтайынбы, пайда жок. Бизге пластика кылдырган аялдар келет, сезиши кыйын болот интим гимнастика жасаганда. Көпкө чейин сезбей, рубец мешать этет да. Андан көрө интим гимнастика. Ошол эле ошол жанагы кынын тиктирип алган аялдарга караганда кыны бошоп жадына түшүп кеткен аялдар бат результат алат. Бат жыйынтык алат. Башка бирөө менен салыштырса жаман болом. Өзүңүзгө багыңыз жок, анан башка бирөөгө салыштырат да. Мени көп ишеничке кирип алгам, такыр кызганып, телефонун текшербейт. Эми бул бир жагынан жакшы. Кызганганын каалап атасыз, кысырдуу болгонду үйрөнүш керек да. Каяктасың десе, мен 5 мүнөттөн кийин баланча жака барам, анан 5 мүнөттөн кийин түкүнчө жака барам, анан мен 5 мүнөттөн кийин үйгө келем, азыр мына мен бул жакта отурам. Сурабаса деле видео отчет кылып беребиз го күйөөгө. Сырдуу болгонду үйрөнүш керек. Каяктасың десе, каякта деп ойлойсуң жаным. Эмне кылып атасың десе, эмне кылып атат деп ойлойсуң жаным дегенди билиш керек да, кыздар. Жая салбастан. Сонун татына каяйым экенсиз, жактыңыз бар болуңуз. Рахмат алтын. Күйөөбүз чырчакта бүгүн урушуп чалбаа жазбаа деди. Мен кайра эле чала берем. Көз карандылык бар күйөөңүзгө. Кимге көз каранды болдуңуз? Атаңызга или апаңызга? Детствода көз карандылык бар. Болбосо сиз чоң адамсыз да. Чоң адам деген өзүн түшүнүш керек, өзүн сыйлаш керек. Сиз детский позицияда өмүр сүрүп атасыз. Бала кезден албай калган ата-энеңизден сый-урматты алгыңыз келет. Бала кезден албай калган мээримди алгыңыз келет. Болбосо чоң адам түшүнөт. Демек бул жерде эмне кылыш керек дегенди түшүнөт. Же болбосо сүйбөгөнгө жармашпа дегенди түшүнөт. Бул жерде сиз эмне кылышыңыз керек? Биринчи өзүңүздүн мээңизге өзүңүз киришиңиз керек. Неге миграция деген нерсе бар? Аялдар өзүн унутат. Бат толуп кетебиз, бат семирип кетебиз, эмоция бере албайбыз, эркекке берилип кетебиз. Анан өтө ишенип алабыз эркекке. Анан миграция деген нерсе пайда болот. Эркек жүрө берет талаада. Кызыгыңыз жок мындайча айтканда. Жолдошум менен мамилемди оңдосом, ата-энеси баса берет, чогуу жашагандыктан го баш көтөрө албайт.
Амалкөй болуш керек. Айызым келгенде ооруп келет. Гимнастикага катышыңыз. Сизге рахмат. Энтим гимнастикадан климакстан кутулуу мүмкүнчүлүк болуп жатат. Себеби мага 3 күндө мишне келди. Ыраазычылык билдирем. Мына сонун. Кадимкидей мишне келди. Менин атам аябай көбүрөөк келет эле. Апам катуу кармаган, бирок күйөөм андай эмес. Копол сөгүп деле сүйлөнөт, вообще жакпай кетет. Разговор кылуу керек психолог менен. Мага жазылам десеңиздер, азыр менде график толо кыздар. Февраль, март, апрель толо. Азыр майга убагыла деген, аябай көп күттүрбөгүлө деген, мен косметологко жазылгандай нерсе эмес го, бул жаныңдын көйгөйүн дарылоого. Экинчи боюмда барда варикоз болгон, половой органдарда. Бул төрөтүмдө варикоз болгон жокмун. Гимнастика жасап жүрүп кыздар катышкыла төрөттөн кийин булчуңдар бошоп калды. Орунбаева айым, алтыным Орунбаева, сиз мен 16-группамда белеңиз, Кечке эле негатив айта берет. Неден болушу мүмкүн? Мисалы, сен көп сүйлөйсүң же мындайсың, андайсың деп. Апасы менен мамилеси кандай болду экен? Мен күйөөмө жаным деп эч убакта айта албаган, мирез болуп калгам, көңүлүм калып калган. Ой. Өзүңүздөн өзүңүз көңүлүңүз калып жүрөт. Тартыштарыңыз көп. Кайын журтуңузга, ата-эне бир тууганыңызга таарынасыз. Туурабы, туура эмеспи айтсаңыз? Туура, ата-энеме таарынам, ооба, таарынычтарым көп деп аткан чыгарсыз, Назаркулова деген. Мен вообще атама эркелеген эмесмин, атамды эркелеткен эмес, азыр күйөөм да кошунадай, вот. Мен суроомо жооп ала албай койдум. Не деген суроо бердиңиз экен? 19 жаштагы баламдын психологиясын кандай оңдосом болот? Өтө жалкоо, айдатма, өзү билип чоң кишидей жумуш жасай бербейт. Мен балама кичинесинде туура эмес тарбия берген, өтө туура эмес тарбия бергенсиз, ооба, салыштыргансыз, жалкоосуң дегенсиз, башка бир тууганыңызга, кошунанын балдарына салыштыргансыз, эми болсо айтып турганыңыз айдатма дегениңиз, айдатма деген не деген сөз бул? Адамга айтыла турган сөзбү? Адамды айдатма деген туурабы? Демек, сиз дагы ушундай сөздөрдү уккансыз, Сизге айтуу норма. Ал сиздин каныңыздан жаралган бала. Тирүү турган учурда балага мээрим берүү керек. Тирүү туруп балага мээрим бербесең, ишеним бербесең, өлүүдөн да жамансың. Ата-эне деген мээримдүү болуу керек. Эгерде сен айдатмасың, сен чоң кишидей болуп жумуш жасай албайсың десеңиз, демек балаңыз ошол боюнча кала берет. 7-деги баланы келесоо десең, 70-ке чыкканда да ошол келесоо боюнча кала берет. Ал себеби дегенде энесине ишенет, эне анын авторитети. Келесоо дей турган болсо, апасы кичинекейинде ал өзүн 70-ке чыкса да, мен келесоо экенмин дейт. Себеби ал бессознательно апасы эмне деди, ошону кабыл алат. Кыздар, курс боюнча айта кетейин. Курс 25 февраль күнү башталат. 25 февраль күнү курсубуз башталат. Курска катышуу үчүн дайрекке жазасыздар, же болбосо 502 656 656 номерине кайрыласыздар. Так. 502 656 656 мына ушул номерге жазасыздар. Курска катышуу үчүн 502 656 656 номерине катышасыздар, жазасыздар. Кыздар, курс 2 тарифте. Бекеринен айым сыр эмес курсум. Биз аял болуп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүзгө биз эркегибиздин аялына карагандай карайбыз. Бирок өзүбүзгө аялга карагандай карабайбыз. Эркегибизге, эрибизге карагандай карайбыз, бирок эркекке карагандай карабайбыз. Эркекке карагандай кантип карайм десеңиз, өзүмө аялга карагандай кантип карайм десеңиз, анда менин курсума келиңиз. Айым сыры курсум сиз үчүн өтө терең сабактар өтүлөт, кыздар.
эмбрион терапиясы деген баягы көбүнчө мындай да, энесинин курсагында травма алып калган кыздар барбыз. Биз апабыздын боюнда болгондо апабыз таарынды жашоого, биз да таарынчак болуп калдык, апабыз ыйлады, биз да ыйлак болуп калдык. Ал бизге курсагынан бессознательно берилди го. Бизди түшүрөм деди, же болбосо бизди уул болсо экен деди, же болбосо бат эле боюмда болуп калды ушул кыз деди. Биз апабыздын курсагынан травма алдык. Ошол эмбрион терапиясынан баштайбыз. Коркууну кетирүү, түйүндүк кездеги травманы кетирүү, дене блоктору бар адам назик баса албай калат, назик сүйлөй албай калат, эмоция бере албай калат, кысылып туура дем алуу көнүгүүсүн жасаганда деп жасайт. Челюстный блоктор бар. Челюстный блок качан калып калат? Жанагы сүйлөбө, үнүңдү чыгарба, ыйлаба дегенде мо жактарда блоктор калып калат, горловой блоктор калып калат да, ыйлай албайт, оюн ачык айта албайт, жакшы болгусу келет, жагынгысы келет. Ошол челюстный блокторду кетиргенде адамдын үнү кооз чыгып калат, телесный блокторду кетиргенде адам назик басып калат, жылмайып калат. Анан акча блоктору ачылат. Таарынуу сезимдери бар, челюстный блоктору бар адамдардын, ызалануу сезимдери бар, бирөөнү күнөөлөй берген адамдардын энергиясы жок. Андай адамдарга акча да келбейт. Себеби акча менен энергиянын келиши бир. Эгерде акча жокпу, энергия жок. Энергия жокпу, акча жок. Кечиресиздер. Кандайсыз, аябай сонун сүйлөйт экенсиз, ыраазымын. Жолдошум, мен урушуп калдым, кечирим кантип сурайм. Кое туруңуз, өзүңүзгө тартууга шашылбаңызчы, айланып кетейин, өзү деле аракет кылсын. Сиз өзүңүзгө тартылыңыз. Урушуп калдыңызбы? Кантип кечирим сурайм эмес. Сиз өзүңүзгө тартылыңыз. Өзүңө кантип тартыласың? Көзгүн алдына бар, жаныңдын каалоосун тыңша. Жөн эле жүрөгүңүзгө колуңузду коюп, жүрөгүңүздүн каалоосун тыңшаңызчы. Жүрөгүңүз эмнени каалайт? Жүрөгүңүздүн каалоосун бериңизчи. Мен суроомо жооп бербей атасыз дедиңизби? Кандай суроо бердиңиз экен? Аденомиоз жөнүндө айтыңыз. Мен аденомиоз жөнүндө кандай айтам? Мен интим гимнастика тренеримин да. Аденомиозу бар аял интим гимнастика жасай берүүгө болот. Эгерде кравит эткен болсо, анда биздин бир 2-3 техниканы жасайт. Базовый техникалар менен да сонун результатка жетсе болот. Аденомиоз болгондо жасай бере турган, жасабай турган көнүгүүлөр бар. Жалпы курска катышууга болот. Курста психологиялык терапиялар барбы? Өтө көп терапиялар бар. Өзүңдү таануу, өзүңдү инсан катары кабыл алуу, чек араны коргоо, өзүңдүн кичинекей кезиң менен байланышуу. Азыр кыска жасап өттүк. Өзүңдүн кичинекейиң менен байланышуунун 3 түрү бар. 3 техникасы бар. 3 техникасын тең берем. Атаны кабыл алуу, апаны кабыл алуу, дене блокторун кетирүү, денедеги блокторду кетирүүгө терапиялар көптөгөн сабактар бар. Про тарифинде көбүрөөк сабактар бар, интенсивде дагы сонун сабактар, терапиялар бар. Курсактагы майды кантип кетирүүгө болот? Интим гимнастикада көптөгөн көнүгүүлөрдү жасайсыз. Бизде ашказанды кичирейте турган, курсактагы тоңуп калган майларды кетире турган көнүгүүлөр бар. Аябай жагымдуу сүйлөйткенсиз, ыраазымын. Зирек айым алтыным, менин менеджер кызым. Онлайн курста тереңдетилген психологиялык сабактар берилет, өтө баалуу сабактарды, жаным Зирек. Жолдошум менен кошулганда оргазм ала албайм. Оргазм албоонун 2 себеби бар. Курска келсеңиздер айтып берем мен. 2 себеби, кандай себептери бар. Кантип оргазмга жетүү керек? Оргазм алууга арналган, аялдык энергияны көтөрө турган дагы терапиялар бар. Оргазм алуу керек. Оргазм организмге керек, кыздар. Күйөөм жумушумдан кемчилик издей берет, уруксат бересиз ошого. Катышкыла кыздар, сонун сабактар болот, сонун результаттар болот. Чоң рахмат, ыраазымын, алтыным сизге дагы. Кыздар, мен чыгайын, эфирден чыгайынбы? Кандай суроолор бар? Эже, мен 9 жаш кызым өтө түктүү, жанында бар эмнеден чындап эле болбосун деп күткөнбүз. Демек,
кыздын назиктигин ачуу керек. Анан гимнастиканы көп жасоо, интим гимнастиканы 9 жаш болсо демек жасай алат да, наудио көнүгүүлөрүн жасаганда аялдын энергиясы көтөрөт, аялдын гормондору жакшырганда түктөрү акырын кетип калат. Муну мен практикамдан көрүп келе атамын. Эми ким болсо эле интим гимнастика деп сунуштай берет деген сөз жок кыздар. Болгону эми кандай бар ошондой айтып койдум. Бир упражнение көрсөтүп берсеңиз болот. Кыздар, өзүңүздү кымбатка ыраа көрүңүз. Өзүңүздү атайын курска катышып, гимнастика үйрөнүүгө даярдаңыз. Азыр мен сизге көрсөтүп койдум, сиз туура жасап кете аласызбы? Анын бир канча техникалары бар. Бир эле көнүгүүнү үйрөнүү үчүн көп нерсе билүү керек. Канча арзан курстар бар, биздин курстарыбызды алып, темаларыбызды алып жүргөн канча арзан курстар бар. Бирок менин курсумдун баасы кымбат, билесиздер, интим гимнастикада 2000 деген бул негизи өтө арзан. 2990 деген арзан, бирок мындан да арзан курстар бар. Мен бирок курсумду өтө жогору баалайм. Мен курсумда канча акча короттум билимдериме. Бир дагы мен жанагы өзүмө окшоп интим гимнастика өткөндөрдүн курсун, темаларын шкалап отурган жокмун. Ошолор эмне чыгарса ошону кошуп алган жокмун. Мен жалаң билимди ошол Казакстандан алып келатам, психологияны да, интим гимнастиканы да. Неге мен психологияны Казакстандан өтөм? Анткени жалаң ислам чегиндеги психология, Казакстанда көп ислам чегиндеги психология. Ошон үчүн Казакстандан окуйм, кымбат алам билимдеримди. Ошол билимдеримди сиздерге берем. Бекер эмес, акча төлөп үйрөнүүгө өзүңүздүн денеңизди, жаныңызды көндүрүңүз. Ошондо сизге акча келет. Койчу, бекер эле үйрөнүп алайынчы, могу жактан бекер жасай берейинчи, могу жакта арзан экен го деп акцияга чуркай берген адам бул акчага жетпей турган адам. Акча блоктору бар демек, бул айында өзүн кымбатка ыраа көрбөйт, арзанга чуркай берет, дайым акцияларды күтүп жүрөт. Өзүңүзгө кымбатка уруксат бериңиз. Мен кымбатка ылайыктуумун, мен жакшыга ылайыктуумун, мен мыкты билим алууга ылайыктуумун, мен мыкты тренерден билим алууга ылайыктуумун. Өзүңүзгө айтыңыз кайра-кайра, мен ылайыктуумун. Жанагы зикир айтабыз го. Ошо зикир айтканда, так, мен көрсөтүп коеюн десем, бул жакта жок экен. Жана зикир айтабыз го, электрондук теспе же болбосо кадимки эле ошо теспени кармап алып деле мен ылайыктуумун десеңиз деле мээге сигнал барат. Могу ылайыктуу деген. Кызым челюсту чоң ачылбай атат, блоктон ошондо. Неге чоң ачылбайт деп ойлойсуз? Көп уруштуңузбу? Көп тыйдыңызбы? Неге деп ойлойсуз? Кантип сексуальная болобуз? Курска келсеңиз, позалар бар, массаждар бар, гимнастикалар бар, сабактар бар. Сексуалдуу айым болуп чыгасыз. 50-гө чыкканда мен оргазм эмне экенин билдим деген аялдар бар. Суроолорго жооп берип бүтө албайт окшойм, Канза дайым кыздар курска катышкыла өкүнбөйсүңөр, аз күндө результат болот. Абдан ыраазымын, Аллах сизден ыраазы болсун дейт. Амин. Амин. Сабагыңыз канчан башталат дейсизби? 25 февраль деп атабыз. После пластик операция результат канча айда болот? Интим гимнастикабы? Болот, бат эле. Кыздар, бизде айым сыры, про, интенсив жана VIP тарифтер бар. VIP 30 000 сом менен, куратор менен 20 000 сом. Ал эми про тарифини жазылсаңыз дагы болот. Про тарифи 2000 сом. Ал эми интенсив тарифи 990 сом. 3 тарифтен тең сиз жакшы жыйынтык аласыз. Эжеке акыркы күндөрү мага жакындарым. Мына могу жердечи Султан кызы деген бекер курс бүттү, катталгыла, киргиле деп мен сизди блоктоп эле салайынбы? Мага керек эмес мындай негатив жазып, энергиямды соргон адам. Блоктодум.
эжеке акыркы күндөр мага жакындарымда туугандарымда эч ким жакпай баратат. Эмне үчүн мындай ташкоор болуп баратам? Жолдошум менен мамилем сууп баратат. Ал Россияда көйүрүшүп жүрөбүз. Энергияңыз ошол жака кетип атат, күйөөңүзгө кетип атат. Өзүңүздө энергия жок, өзүндө энергиясы жок аял ага таарынат, буга таарынат, уруша баштайт. Курска катышыңыздар сонун болуп каласыздар. Биз да жакшы жүрөбүз. Турсунайжи, алтыным, Султан агайым, Нуризайым. Разымын. Төрөй албай жүрөм, трубамдын жабылып калганынан. Трубаны ача турган көнүгүүлөр бар. Курска келиңиз, акция барбы? Өзү акция ба болуп жүрөт го. Мен бир курска катыштым эле, запордон арыла албадым, бирок катыштым. Бизге келиңизчи, эже жооп берип коңузчу. Кыздар тура түшүңүздөр. Менде көп суроолор бар. Баарыңыздардын суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылып атам. Матканы алдырган аялдар климакс болобу, кээде ысып, кээде чыйрып кетем. Гинекологко барыңыз. Мен кесарево төрөгөм, акыркы күндөр кошулганда жел чыгат. Кыздар, кесареводон кийин кыз болуп жүрө берет деген сөз жок. Жел чыгуу болот кесареводон кийин деле. Анан могу кыз балдарда деле жел чыгуу бар. Оор көтөргөндө, стресс болгондо кыз балдарда жел чыгат. Кадимкидей эле бойдок кыздарда деле кын бошоп кетет. Негизи эле кош бойлуу болгондо эле эстроген гормон төмөндөп, аялдарда алдыңкы булчуңдар бошой түшөт. Эстроген гормон эмнеге жооп берет? Аялдын фигурасына, матканын иштөөсүнө жана алдыңкы булчуңдарга жооп берет. Кош бойлуу болгон аялда эстроген төмөндөп кетет, дагы алдыңкы булчуңдар кошо төмөндөйт. 2000 бул курс үчүн бекер деп эсептелет. Туура айтасыз, алтыным, ыраазымын баалаганыңызга. Сизди Назик айым бизден окуду. Жок, Назик айымдан эч кандай окуган эмесмин. Мен Алина Шадиновадан окуганмын. Кайдан жүрөт? Менин сертификаттарым. Алина Шадиновадан окудум. Биринчи сертификатымды, 2 сертификат алдым. Биринчи интим гимнастиканы окудум, андан кийин жаңылануулар боюнча окудум. 300 миңге окуганмын. Чалган мага Сел айым, неге сен бизден окуган жоксуң деп чалган. Бирок мен өзүмдүн тандоом болду. Аллага шүгүр кылам. Алина ханымдан окугам, Алина Шадиновадан, Казакстандан. Психологияны да Казакстандан окудум. Кыздар, суроолор бүтпөйт окшойт, Рано айым. Азыр. Салмасызбы, Турсунай Керимбековна, сизге ыраазычылык. Мен Жанара, алтыным, Жанара айым. Ыраазымын. Буюрса курска катышам, мен сизди аябай жакшы көрөм. Ыраазымын, алтыным. Сабак ютубтан болобу? Жок, Инстаграм баракча аркылуу болот жана Телеграмга да катта аласыздар. Телеграм группага да сактап беребиз жана Инстаграмда дагы болот. Негизи Инстаграм аркылуу, түз эфир аркылуу болот. Сонун эфир, ыраазымын. 3-4 стадиядагы геморройго жардам берет. Ооба. Мен өзүмдү Кыргызстандагы номер 1 интим гимнастика тренеримин деп эсептеймин. Пирамида каналынан чалышты. Сизге биз номер 1 психолог деп бергибиз келет. Мыкты психолог деп бергибиз келет деди. Мен бирок отказ кылдым. Мыкты психолог болуу үчүн көп окуш керек деп ойлойм. Көп жылдык тажрыйба керек деп ойлойм. Бул психология, бул адамдын жанын изилдөө го. Жанынын көйгөйүн дарылоо деген. Кудайыма шүгүр, азыр менде деле запись толо. Февраль, март, апрелге адамдар толо. Азыр майга жазылабыз дегендерди биз өзүбүз жазбай атабыз. Майга чейин жанынын көйгөйүн күттүрбөйлү деп жазбай атабыз. Өзүмдү номер 1 интим гимнастика тренери деп айтам. Бизге келген аялдар офлайн форматта дагы аябай баат үйрөнүшөт. Чоң апалар уже наули жасап атат. 70-теги апалар наули көнүгүүсүн жасап атышат. Наули деген кандай көнүгүү көрсөтүп коеюнбу? Бул жерде онлайн форматта азыр чыгам. Чыгыңыз деп жанымда отурушат. Так. Бүттү эфирде отурушат. Менин сабактарымды урдаган канча кыздар бар.
бирок уруулук менен адам эч кандай жыйынтык ала албайт. Мына бул айым онлайн форматта үйрөндү. Мына онлайн форматта сонун наулі көнүгүүсүн жасап атат. Бирок үйдөн жасабаңыздар кыздар. Каршы көрсөтмөлөр аябай көп бул көнүгүүнүн. Матка түшүп кетиши мүмкүн, туура эмес жасап алсаңыздар. Онлайн форматта биз сиздерге кандай жасоо керек экенин түшүндүрүп беребиз. Мына караңыздар, мына слендер чыгып атат. Ошол слендер матканы массаж кылат. Көрдүңүздөрбү? Офлайн форматта дагы муну аялдар аябай сонун үйрөнүп атат. Азыр сиздерге көрсөткөн бул онлайн форматта. Көрдүңүздөрбү? Демек сиз онлайндан дагы сонун үйрөнө аласыз, офлайндан да сонун үйрөнө аласыз. Экөөнүн айырмасы офлайнда сиздер биздин көз алдыбызда жасайсыздар, ар бир аялга өз-өзүнчө көңүл бурулат. Ошон үчүн келген айымдар 100% гимнастика үйрөнүп атышат, жасап атышат. Биздин сабак жыйынтыкталып атат, бирок дагы сабак болсо экен деп күндө күтө берем. Алтыным, ыраазымын мени баалаганыңыздарга. Кайсыл жактан болосуздар? Аксыдан. Ош шарын ачпайсыздарбы? Ачылат кыздар буюрса ош шарына. Азыр тренерибиз окуп атат. Үй бүлөсү менен, бардыгы менен келишип сүйлөштү. Мен тренерибиз окуп атат. Азыр билимин жакшыртып атат. Кудайым буюрса, ош шарына дагы интим гимнастика ачабыз. Продо бар бuna эле, продо ооба. Кана кыздар, супер сабактар бар экен про тарифинде. Кыздар окугула, өзүңөрдү сүйгүлө дейт. Алтыным, ыраазымын. Ушундай оозунан жакшы сөзү төгүлгөн айымдар келет менин курсума. Сабакта жыйынтыктайлы. Ош шаарына жакын арада күтөбүз. Калган суроолорду консультация группасына кирип аласыздар. Консультацияга кантип киресиздер? Консультацияда барсыздар, бар болсоңуздар, консультацияны аласыздар. Тренерлерди даярдайбыз го, интим гимнастика тренерлерин даярдайбыз. Токтогулга ачпайсызбы деген айым. Сиз тренерликти окуңуз, сизге баардык секреттеримди үйрөтөмүн. Токтогулга сиз ачыңыз. Саламатта калыңыздар. Консультация группасына кириңиз.